Периштелердин саждасына Алла татыктуу кылган Азирети Адам алейхиссалам. Жаратылуу Алла Таала тээ алмасакта өзү гана бар, өзү гана жалгыз болгон. Жаратуучулук сыпаты менен ааламды жараткан. Жараткан кудуреттин адам акылын калчап, аңдап түшүнө албаган сан миң сыпаттары бар. Анын кудуреттүүлүгү, сулуулугу, улуулугу жана даанышмандыгына таандык бардык сыпаттарды толук мааниде береги 3 багытта көрүүгө болот. Биринчи Aalам, экинчи Куран, үчүнчү адамзат. Aalам Кудай Таалага таандык бардык сыпаттардын жандуу көрүнүшү. Курани Карим Алла Тааланын сүйлөөчү сыпатынын таасын көрүнүшү. Тактап айтканда, Куран сөз түрүнө чүмкөнгөн өзүнчө бир теңдешсиз аалам. Адам баласы ааламдын өзөгү сымал. Анткени адам нечен миллион макулуктардын ичинен океандын тамчысы сымал ала ыроологон сыпаттардан белгилүү өлчөмдө өз насибин алган зат. Инсандын макулуктардын ичинен эң шарапаттуу деген баага арзышынын себеби мына ушул жерде жатат. Сөзүбүз куру болбоосу үчүн айрым чындыктарга көңүл буралы. Мудил, мутакаббир сыяктуу Алла Тааланын жалали сыпаттары жана хади, Рахман, Рахим сыяктуу жамали сыпаттары пенденин табиятына ширетилген. Булардан сырткары адамдын табиятында оң жана терс бардык сапаттар бар. Ошондуктан пендезат жакшыга да, жаманга да ийкемдүү келет. Мунун натыйжасында адам өз напсисин тизгиндеп, жүрөгүн тазалоо жолу менен жаман сыпаттардан арылып, руханий дүйнөсүн аруулап, асыл инсан болууга милдеттүү. Мындай орошон вазипа түбү келип пайгамбарлар менен олуялардын жетекчилиги, жол башчылыгы аркылуу гана ишке ашырылат. Пендезат, васылы илаллах, жаратканга багыт алуу, жалгануу руханий өңүттөн, жолу аркылуу илгерилей алат. Демек, инсан бул өңүттө периштелерден да озуп кетчү күчкө жанашыкка напсини теске салып, рухий жолдо өзүн тарбиялай алган пендезат кудум Кудай Тааланын көркөм дүйнөсү чагылдырылган көргөзмө, выставка сыяктуу. Арине инсан аалам деген чалкыган улуу китептин мазмуну, баш сөзү жана жаратылуунун сыры. Анткени адамзаданын эт менен сөөктөн турган дене турпатынын дээринде илахий сыпаттын нечелеген сырлары, нурлары жана чындыктары катылуу. Маселен, буудай бир даны буудайга тиешелүү бардык касиеттерди өз ичине камтыйт. Ошол эле учурда андан өнүп чыккан үрөндөрдө дагы уруктук буудайдын өзгөчөлүктөрү сөзсүз сакталат. Адамзат деле ошол өнүп чыккан үрөн сымал. Ааламдагы бүт нерсенин чындыктарын дээрине катып бир башкача жаралган зат. Инсан ааламдын ириминен сызылып чыккан өзөк сымал. Бул чындыктарды Шайх Галиб өзүнүн саптарында мындайча сыпаттайт. Дээриңе дил көз менен назар салгын, нукура өзөгүсүң мүлдө заттын, ааламдын көз кареги адамзатсың. Алла Таала көптөгөн ааламдарды жараткан. Мындай ааламдардын саны 18 миңден 360 миңге чейин болгондугу тууралуу риваяттар бар. Алар негизинен халк ааламы жана ам ааламы болуп экиге бөлүнөт. Ошол ааламдардын бири деп эсептелген адамдын табияты жаратылуу ааламынан да, өкүм ааламынан да насибин алган. Куранда билип койгула, буйрукта, жаратууда ага таандык. Ааламдардын Раббиси Алла Таала кандай гана улуу, деп айтылат. Араф сүрөсү 54-аят. Көзгө көрүнүп, кол менен кармалган жана чек-ченеми болгон дүйнөнү Алла Таала Куранда холако деген этиш менен эскерет жана ал жаратылган аалам деп айтылат. Башкача айтканда, мезгил менен мейкиндикке таандык болуп жаратылган заттардан түзүлгөн аалам. Ал мүлк жана күбө ааламы деп аталат. 5 сезүү органыбыз менен сезилген нерселер ошол ааламга таандык. Топурак, суу, аба, от жана башкалар көзгө көрүнгөн аалам болуп, калк жаратылган аалам деп айтылат. Убакыт же заттан көз карандысыз, болгону жараткандын кун бол деген гана буйругунун негизинде жаратылган аалам, амыр ааламы деп аталат. Айткын рух Раббимдин өкүмүнөн, Исра 85 деп айтылган мазмундагы метафизикалык, рухий жана акылга сыйбай турган сырлар ааламы жогоруда айтылган амыр ааламынын курамына кирет. Инсандын жаратылышынын негизги себептери жана хикматтары бир пендезаттын жаратылышынын негизги себеби Алла Таалага кулчулук кылуу жана жаратканды жакындан таануу. Бул максат аятта мындайча чечмеленет. Мен жиндерди жана инсандарды жалгыз гана өзүмө ибадат, кулчулук кылсын деп жараттым. Зарият сүрөсү 56-аят.
Аяттын мазмунундагы жаратылуунун максаты катарында айтылган жаратканга кулчулук пенде үчүн абдан шарапаттуу мартаба. Ошол себептен анын бул улуулугу калмай шахадатта таасын көрүнүп турат. Азирети пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам оболу Кудайдын кулу андан соң расулу элчиси деген мартабага жеткендигин аңдоого болот. Өзүнө чектен сырт таазим кылып сый көрсөткөн адамдарга Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: силер мени белгиленген чектен ашыкча көкөлөтө бербегиле. Анткени жараткан Алла мени элчи кылып дайындай электе кулум деп эсептээр эле. Түбөлүк кул бойдон калам деген мааниде. Хайсами, Мажмуз Заваид 21 деп эскертүү берип, жалгыз гана жаратканга кул болуунун баалуулугун билдирген. Дагы башка аятта болсо: Расудум, айткын дубаларыңар, кулчулук кылып жалбарбасаңар болбосо, Раббим силердин эмнеңерге карап баа берсин. Фуркан сүрөсү 77 аят деп айтылат. Марифатулдах, Кудайды таанып, билүү нагыз кулчулуктун бир гана тарабын камтыйт. Адамдын жаратылыш максатынын сыры кулчулук кылууда жана Кудай Тааланы таанууда катылуу. Анткени жогорудагы аятта жаратылуубуздун себебине байланыштуу риябудуунде мага сыйынуулары, кулчулук кылуулары үчүн Зарият сүрөсү 56 аят деп буйрулган. Кээ бир муфассир аалымдар бул сөздү Алла Тааланы таануу үчүн деп түшүндүрмө беришкен. Ибни Касир, Тафсир 255, Алла Тааланын өзүн таанытууга чечим кылышы адамдын жаратылышынын эң маанилүү себеби жана хикматы болуп саналат. Анткени кутси хадисте баяндалып кеткен: мен жашыруун казына элем, айкын билинүүгө чечим кылдым. Ушул себептен ааламды жараттым деген хадис бул экинчи себепти тастыктап турат. Бул сөздүн төркүнүнүн Кудай Таала менен пенделердин ортосунда өзгөчө бир сүйүү байланышы бар экенин баамдоого болот. Ал пенделерин абдан сүйөт жана аларга санак жеткис нематтарды ыроолойт. Мунун акысын берүү үчүн өзүнүн кудайлык заати, улуфиятын сүйүү инсандан талап кылат. Өзүнө болгон сүйүүнү башка сүйүүлөрдүн көлөкөсүндө калтырып коюуну каалабайт. Үч адамды жаратуудагы дагы бир максат Алла Таа өзүнүн теңдешсиз жаратуучулук чебердигине, кудуретинин күчтүүлүгүнө жана усталыгынын мыктылыгына далил боло турган көркөм нерсени жаратууну каалаган. Анткени инсандын турган турпаты жаратмандыктын туу чокусу жана көркөм өнөрдүн эң мыкты далили. Зарият сүрөсүнүн 20 жана 21 аятында минтип айтылат: ишеними бекем инсандар үчүн жер жүзүндө жана өз турпаттарында Алланын кудуретин чагылдырып турган нечелеген далилдер бар. Ошолорду көрүп ойлонбойсуңарбы? Инсандын жаратылыш этаптарын маалымдагандан кийин Алла Таала өз кудуретин төмөнкүчө билдирет. Жаратуучулардын эң мыктысы 19 Алла, кандай гана улуу. Муминун сүрөсү 14 аят. 4 Алла Таала жаа макулуктардын ичинен адамды мартабасын арттырып, даражалуу кылып койгон. Башкача айтканда, Алла Таала инсанды жаратууда, аны жер жүзүнө өзүнүн халифасы өкүлү кылууну максат кылган. Эстегин, Раббиң периштелерге: мен жер жүзүнө бир халифа жаратамын деген эле. Бакара сүрөсү 30 аят. Бул жерде адамды халифа кылам дегенди мындайча түшүнүү абзел: ага кудурет жана сыпаттарымдан бир аз үлүш беремин. Ал болсо, менин өкүлүм катарында макулуктарымдын үстүнөн аны колдонуу укугуна ээ болот. Менин атымдан өкүмдөрүмдү жарыялайт. Ошондой болсо да, ал бул өңүттө негизги өкүмдар эмес, болгону жер жүзүндөгү менин өкүлүм гана болуп саналат. Менин эркимди, буйруктарымды жана мыйзамдарымды өз ыктыяры менен аткарууга милдеткер болот. Анын артынан келе турган муундар ага өкүл болуп ошол эле милдетти улантып, жарыялап кете беришет. Ошентип, ал Алла Таала силерди жер жүзүнө халифа кылды. Анам сүрөсү 165 деген аяттын сыры айкын болот. Кеңири маалымат үчүн эл малы, хак дини 299-300 кудайлык сыпаттарын дагы да айкын көрсөтүү үчүн Алла Таала адамды өз хикматы менен жараткан. Алла Тааланын ахлагы менен ахлактангыла. Умунави ат-Тариф 564 деген хадис ушул жогорку мааниге кыйлагыктап, ошол мааниге ишарат кылат. Анткени Кудай Тааланын ысым сыпаттары макулуктардын ичинен инсанда басымдуулук кылат. Бериштелер текеберликке,
бой көтөрүүчүлүккө жана жагымсыз иштерге жөндөмдүү эмес. Аларда напсинин азгырыгы деген нерсе болбогондуктан күнөө да жасашпайт. Ушул себептен напсини тизгиндей билүү, жаратканга жалгануу жана Алланын өкүлү болуу мүмкүнчүлүгү инсанга гана багышталган. Андыктан пендезат мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Алла Тааланын сыпаттарынан өз насибин алып, анын сыпаттарын колдон келишинче өз адамгерчилигинде жандандырып, жаратканга жалгануу, васылы илаллах сырынын түйүнүн чечиши керек. Азирети Адамдын алейхиссалам жаратылышы Алла Таала өзүнүн бар экендигин билдирүү, өзүнө сыйынтуу, өзүнө ибадат кылдыруу жана өкүл катарында жер жүзүндө белгиленген нукта турмуш куруусу үчүн инсанды макулуктун эң шарапаттуусу кылып жаратууга чечим кылды. Мурда эле жаратылганы менен ибадат кылууга гана милдеттендирилген периштелерге Алла Таала өз каалоосун мындайча билдирди. Эстечи эй Мухаммед, Раббиң периштелерге, же мен жерде адамды халифа кылмакчымын дегенде, алар айтышты, ал жерде бузукулук кылып, кан төгө турган затты халифа кыласыңбы? Биз болсо, ал коомактуу айтуу менен сенин улуулугуңа табынабыз жана атыңды дайым аруу пакиза тутабыз. Алда айтты, мен силер билбеген нерселерди билемин. Бакара сүрөсү 30-аят. Алла Тааланын бул эскертүүсүн периштелер бир ооздон, алар айтышты, пакиза касиеттүү Раббибиз, сен билдирген нерселерди гана билебиз. Албетте өзүң илим жана даанышмандык ээсисиң. Бакара сүрөсү 32-аят деп улуктап, алкап жиберишти. Бул жерде периштелердин эмне үчүн аны халифа кыласың деген суроосу Алла Таалага каршылыкты туюнтпайт, болгону инсандын жаратылуу хикматын билүүнү максат кылышкан. Инсандын жаратылышы Азирети Адамдын топурактан жаратылгандыгын жана жаратуу баскычтарын Алла Таала Куранда мындайча баяндайт. Топурак, Алла Адамды топурактан жаратты жана ага бол, деди. Анан ал жандуу адам болду. Али Иман сүрөсү 59-аят. Андан топурактан силерди жараттык, кийин силерди дагы ошого кайтарабыз. Ошондой эле дагы бир жолу силерди андан чыгарабыз. Таха сүрөсү 55-аят. Ылай, ал бардык нерсени көркөм кылып жараткан зат. Ал инсанды, адамды, оболу ылайдан жаратты. Сажда сүрөсү 7-аят. 3 жабышкак ийленген, баткак биз шек күмөнсүз аларды, адамды жана анын урпактарын, жабышкан баткактан жараттык. Сафат сүрөсү 11-аят. 4 абада кургаган ылай чынында биз инсанды кара баткактан адам, түспөлү берилген соң кургатылган ылайдан жаратканбыз. Хижи сүрөсү 26-аят. 5 бышырылган ылай, ал зат инсанды чопо сыяктуу отто, кургатылган ылайдан жаратты. Рахман сүрөсү 14-аят. Азирети Адам атадан тараган урпактарынын, дегеле жаама адам баласынын жаратылуу феномени аятта мындайча корутундуланат. Андан соң аны, бардык адамзатты, алгач бекем жайдагы ыжатындагы нутфа бел суу кылдык. Андан соң бел суудан коюу канды жаратып, коюу кандан мутканы жыйырма жараттык. Ошол бир тиштем эттен сөөктөрдү жаратып, ал сөөктөргө эт каптадык. Андан соң ага жан киргизип, алгачкы бир тамчы суудан бүткөндөй, башка керемет жандууну пайда кылдык. Жаратуучулардын эң мыктысы Алла улук. Муминун сүрөсү 13-14 аяттар. Куранда белгиленген мындай керемет маалыматтарга медицина илими өткөн кылымда араң жетишкен. Алла Таала болсо адамдын жаратылуу баскычтарын жана дагы сан миң керемет маалыматтарды илимий чындык кылып, мындан 14 кылым мурда эле кабар берген. Алла Таала жогорудагы аяттарда жаратылуунун ибараттарга жыктолгон баскычтары тууралуу маалымдады. Маселен, эң алгачкы баскычтагы топурактын сырткы көрүнүшүнө назар сала турган болсок, эч кандай баалуулугу жок, жөн гана топурак. Андан кийинкилери деле кадимки суу, жабышкак жана уюган кан, чала чайналган эт өңдүү сүйкүмү жок, жагымсыз зат. Андан кийин гана Кудайдын чексиз кудуретинин керемети менен накта көркөм, накта баалуу, нагыз усталыктын азем өнөрү саналган инсандын түзүлүш турпаты. Уакты сааты келгенде пендезаттын жана рухунун чыйрактыгы, бакуаттыгы, өнүгүп жүрүп олтуруп акыр аягында кайра ошол топуракта чирип жок болуу. Муну менен эле бүтүп калбастан сөөгүбүз сөпөт болуп чирип, 1000 жылдар бою башка ааламда башка жашоо. Соңунда сымаптын тамчысындай чирибестен сөөктөн сүзүлүп сакталып, калган ажбуз занав 21 деген күкүмдөн да кичинекей уруктан,
tezdик менен өсүп жетилген өсүмдүк сымал кайрадан тирилип, Кудай Тааланын алдына сурак бергени барабыз. Мына ушул миң түркүн ааламда жараян эткен окуялар тууралуу Алла Таала бизди ой жүгүртүүгө чакырат. Биз кимге узун өмүр бере турган болсок, акырында анын турпатын төмөндөтөбүз да алсыз кылып коебуз. Ушуга ой жүгүртүшпөйбү? Ясин сүрөсү 68-аят. Алла алгач силерди алсыз кылып жаратып, андан соң алсыздыгыңардын артынан күч-кубат берет. Анан баралыңарга жеткен соң кайра алсыратып карылыкты берет. Алла эмне кааласа, каалаганындай жаратат. Ал бүт нерсени билүүчү жана чексиз кудуреттүү. Рум сүрөсү 54-аят. Силерди ошол нерседен топурактан жараттык. Силерди кайра топуракка кайтарабыз жана дагы бир жолу андан чыгарабыз. Таха сүрөсү 55-аят. Өйдөкү баскычтарды эске алганыбызда пенденин дене турпатынын улам өзгөрүп турарын жогорудагы аяттар тастыктап турат. Адамзаттын бул дүйнөдөгү турмуш тиричилиги да, тирүүлүктөгү күч-кубаты да, таңдайды тамшанткан шык жөндөмү да түбөлүктүү эмес. Адам топурактан жаратылгандыктан топурактын өзгөчөлүктөрүн камтыйт. Маселен, топурак кээде кургайт, күндүн аптабына куурулуп, сууга болгон арзуусу артып чаңкайт. Бирде кыштын кыраан суугуна тоңот, бирде нөшөрлөп жааган жазгы, жаңгыр жана жаздын жылуу илеби менен кайрадан тирилет. Дүйнөнү көрккө бөлөп, жан дүйнөңдү магдыраткан миң түркүн ажайып кооздугу, эс тандырган аңкыган жаз жыты жана ар кандай түстөрү менен Алланын кудуретин даана көрсөтүп турат. Терең назар салсак, адамдын тагдыры топурактын тагдырына окшоп кетет. Кудум чөлдөрдөгү куюндун ичинде сапырылган кум сыңары жашоо кумарынан чыга албай, эрксиз гана сапырылып туруп берет. Напсинин азгырыгына жеңилип берип, аягында аттиңдин күйүүсү жанган бойдон кала берет. Пендезат качан өз напсисинин өкүмзордугуна каршы жан аябай күрөшө алганда гана баралына келет. Жазгы жаңгыр жана жадыраган күн нурунан жашоо тапкан топурак сымал Алла Тааланын береке жана мээрим жаңгырынан жашоо табат инсанын. Мына ошентип өзүн көздөй агылган нематтарды, кайра эле бышыкчылык мезгилдеги мол түшүмдүү топурак сыңары жараткандын ыраазычылыгы үчүн айланасындагыларга кош колдоп сунуп берет. Адам баласынын бейменги дене турпаты топурактан жаратылгандыктан топурактан азыктанып, убакты сааты келгенде кайра ошол топуракка, түпкүлүгүнө кайтат. Топурактагы бардык элементтер белгилүү өлчөмдө инсан организминин курамында да табылат. Анткени адамдын организм жана денеси топурактын бир башкача көрүнүшү. Топурактан жаратылгандыгы үчүн алгачкы инсанга Адам 22 деген ысым берилген. Ошондуктан Азирети Адам атанын бардык урпактары түпкүлүгүндө топурактан жаратылган десек жаңылышпайбыз. Жер жүзүнүн ар кайсы тарабындагы топурактардын өзгөчөлүгү ар башка болгондой эле адамдарда физиологиялык жана мүнөз жагын ар түрдүү болушат. Бул чындыкты пайгамбарыбыз Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү хадисинде мындайча тастыктайт. Алла Таала инсанды жер жүзүнүн ар кайсы тарабынан чогулткан бир ууч топурактан жараткан. Мына ушул себептен адам баласынын бир тобу кара, бир тобу ак, бир тобу кызыл жана бир тобу бардык түстөрдүн аралашмасындагы түстө. Бир тобунун мүнөзү жакшы, бир тобунун мүнөзү катаал, бир тобунун мүнөзү сылык болуп, башкача айтканда ар кандай мүнөздө, ар кандай жөндөмдө дүйнөгө келишкен. Абу Давуд, Суннат 16. Жалпыга маалым болгондой, топурактын курамында темир, жез, алюминий, фосфор, кальций жана башка көптөгөн элементтер бар. Ушул элементтердин жана минералдардын көптүгүнө жана аралашмасынын басымдуулугуна жараша топурактын түрү белгилүү болот. Башкача айтканда, курамындагы минерал жана элементтердин үлүшүнө жараша топурак жумшак, же катуу, же ар кандай түстө, ар кандай өзгөчөлүктөрдө болот. Кээ бир жердеги топурак абдан мол түшүмдүү, кээси орто, кээси болсо такыр эле түшүмсүз болот. Адамдарда иштерман же жалкоо, же өтө жаратман, же өтө эле чоркок болушат. Топурак менен адам ушул өңүттөн бир топ окшош. Жер жүзүндөгү адамдардын ар кандай түстөрү алгачкы жаратылуудагы топурактын түрдүүлүгүнөн болсо керек. Психологиялык жана акыл эс өңүтүнөн да адамды топуракка окшоштурууга болот. Маселен, кээ бир адамга бир сөз жетиштүү, маселени заматта түшүнөт. Айрымдарга канча кайталасаң да түшүмүсүз топурактай бозоруп тура берет. Өзгөрбөйт же алдыга жылбайт.
Adam ataga ruhtun berilişi Kuday Taala insan denesin topraktan jaratkan soň müldü makuluktun arasında aga eň jogorku martabany ırı olup, hiç kimdin akıl esi jetpey turgan sırdı özü salgan. Obolu jon gana geyip berilip, nerse katarında jaratılgan zatqa Kuday Taalanın sırı salıngandan keyin gana jan girip kıymılday baştagan. Al özünün gelemet sırdı üylөө menen adamga abdan maani berip, aga jaşoonu ırı olugon. Kur'an-ı Karim munu mındayça tasdiqtayt. Aga geyip berip, öz ruhumdan üylögön gezde. Hicr sürösü 29. ayat. Jaratkan Allah Taalanın adamga aleyhissalam. Öz ruhumdan üylödüm degendi ötme maanide aytkan. Anı kulunun koldonuusu, jana paydalanуусу üçün, özündögü artıkçılıktardı geebirin bergen dep düşünүүgө bolot. Amanat katары algan jandın, akıl estin jardamı, güçü jana berekesi menen pende Rabbisin taanıyt. Aga kulçuluk mildetin ötöyt. Kuday Taalanın uluğuluğuna, jana sırlarına güçünün jetişinçe süngüy beret. Ruhi alamga çabak uruğunun borboru jürök bolup eseptelet. Jüröktü, fiziologiyalыk bir organ ele emes, toyumdar tutaşkan borbor dep düşünүү gerek. Tasavvuftuk düşünükte adam balasındağı oң jana ters tuygularının negizgi eki borboru var. Bul eki borbor insandın ruhu menen tüzdön tüz jana tığız baylanışta. Alar sultani ruh, taza jana güçtүү ruh, jana hayvani ruh atı aytıp turganday ele ayban sımal eyen baş ruh dep atalat. Bir sultandık ruh. Bul Allah Taalanın insanga özü üylögön ruhu. Al adamdı başka jandıktardan özünün kasiyettiүүлүgü menen bölüp ayırmalap turat. Adamdı oң jaka bagıttoo üçün buyruk alamынан gelgen bul ruh ar dayım anı menen çogуу bolot. Bende anı menen jaratkanга sıyınıp, aga kulçuluk mildetin atkarıp jalangana salih amaldarga kadam taştayt. Denenin çirip jok bolup ketişi sultan ruhka eç kanday taasirin tigize albayt. Denedegi kızmatı ölüm menen ayağına çıgat. Eki aybandık ruh, adam balasının ömürün ulantkan, jana biologiyalыk tüzülüşün başkarıp turgan arı jumşak, arı jagımdуу güç. Bul jan, napsi dep aytılat. Bolu halk kökteri jaratılgan alamdan, napsilik kaalоолор menen birge janduuluktu kamsız kılgan aybandık ruh denenin bardık organlarına tarayt. Negizgi ökümün kan arkılуу жүрgüzöt. Munun borboru meyde jaygaşkan, kıymıl hareketlerge bagıt jana güç beret. Eger tarbiyalap turbasa, insan zamatta jagımsız işlerge aktayt. Adamdın kıymıl hareketleri uşul eki ruhtun ortok münözüne jaraşa bolot. Sultandık ruhtu çavandeske, aybandık ruhtu azoatka salıştırууга bolot. Çavandes aldındağı attın tilin taap, başkara bilişi gerek. Eki tizgin bir çılbır kolda turgan çakta sultandık ruh üstömdük kılat. Sultandık ruh adamdı üç negizgi vazipaga mildettendiret. Munu menen ele çektelbestен oşol vazipalardı atkarуу üçün insanga zarıl bolgon güç menen erkti beret. Vazipalar: birinci, insan jeke özün jana özdük tüpkü hakikatın, başkaça aytkanda napsisin bilişi gerek. Ekinci, jaratkan Rabbisin taanışı gerek, marifatullah. Üçüncü, Allah Taalanın aldında alsızdığın moyunga alışı gerek. Antkeni napsisin özün taanıgan insan Rabbisin da taanıy turgandığı rivayat kılıngan. Çınında sultandık ruh insan üçün zor maanigeye, antkeni pende anın artı menen beyişke tozokko giret. Hazireti Mavlana Kuddisa Siruhu mınday degen, mayluu, tattуу nerselerde azıraak antkeni denesin babestegen zat napsige aldırıp, akır ayağında şermendeçiliktin azabın tartat. Jan düýnüňe taza ruhi azık ber, barar jerine uukba alamına, şıdır jetsin üçün jeti goýçabıt. Gemenger pikirler jana başka ruhi azıktar menen toyguz. Alam jok gezde Allah eň algaç, Nuri Muhammed paygambarыбыздан sallallahu aleyhi vasallam, nurun jaratkan. Demek makuluktardan içinen eň birinci Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi vasallam ruhu jaratılgan. Hazireti paygambarыбызга karata aytılgan. Abul Arvah, ruhtardın atası, degen söz oşondon kalgan. Abu Hurayra'nın Allah ağa razı bolsun aytuusuna karaganda, sahabalar Allah'ın elçisinen, sizge paygambarlık kaçan ırı olungon ele, dep suraştı. Paygambar aleyhissalam, adamdın denesine ruh emi berilip jatkan gezde, dep жооп berdi Tirmizi, manaki 1. Bulcağının karaganыбызda algaçkı paygambarlık ağa verilgen. Hazireti Muhammed'tin
Sallallahu aleyhi vasallam, nuru jana payg'ambarlikda alğaçkı boluşunun sırrı periştelerden Hazreti Adamga sajda kılışı degen bölümde kengiri aytılat. Ruhtun 5 mezgilge bölünüşü. Birinci, bul mezgilde eç nerse jok bolgon adam mezgili. Albatta, kılımda insan bolbogon, insan jaralbastan murun, vakıtta ötkön, insan sürösü, 1. ayat. 2. Ruhtar alamının jaralu mezgili. Ruhtardı denelerinin 2000 yıl murda jarattım. Daylami, Musnad, 187-188. 3. Denelerge ruhtardın beriliş mezgili. Ağa şekil verip, öz ruhumdan ülөгөн gezde. Efiji sürösü, 29. ayat. 4. Ruhtardın deneden çıguu mezgili. Har bir nas, ruh, ölümdü tatuuçu. Ağlı iman sürösü, 185. ayat. 5. Ruhtardın denelerge kayradan kaytarıluu mezgili. Ana alğaş jaratkanda ele tiriltet. Al bardık jaralgandardı bilүүчү, degen, Yasin sürösü, 79. ayat. Kıyamatta ruhtardın denelerge kaytarılışı tuuralu Allah Taala ıyık Kur'anda mınday deyt. Ruhtar kayradan deneler menen birikkende. At-Takvir sürösü 7. ayat. Ruhtun maani mаңызы, түзүлүшү тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Жараткан Алла рух тууралуу минтип айткан. Айткан, рух Раббимдин өкүмүндөгү иш. Бул жагдай тууралуу силерге аз гана маалымат берилген. Исра сүрөсү, 85. ayat. Алда адамга бүт нерсенин ысымдарын үйрөттү. Кийин аларды периштелерге бетме-бет кылып, мындай деди. Эгер халифалыкка биз ылайыктуубуз деген сөзүңөр ырас болсо, мына бул нерсенин аттарын айткыла. Бакара сүрөсү, 31. ayat. Периштелер жаратканды аруулап, мактап, истигфар кылып кечирим сурашты. Буга күбө болгон Алла Таала, эй адам, периштелерге нерселердин ысымдарынан кабар бер деди. Адам, нерселердин ысымдарын аларга атап берген соң, Алла Таала, силерге, мен асман менен жердин сырларын, ошондой эле силер ашкера кылган жана жашырган нерселерди билем дебедим беле, деди. Бакара сүрөсү, 33. ayat. Hazreti Adam атага жер жүзүндөгү барча нерсенин аттары, маңыздары жана өзгөчөлүктөрү үйрөтүлгөн эле. Биз пенделер, Кудай Тааланын чеберчилигин, нерселердин түпкү чындыктарын, жаратылуунун сырынын жандырмагын, Лафил Махфузду 23 тагдырды, жана анын хикматтарын, асман жердеги Кудайга гана малым болгон сырлардын аныгын биле албайбыз. Үйрөнгүбүз келсе деле аларга акылыбыз жетпеши мүмкүн. Бирок, нерселердин түпкүлүгүндөгү чындыктарды жана сырдуу түйүндөрүнүн жандырмаган жүрөк туюму менен билүүгө болот. Ошондуктан жараткан Алланын билиниши бир гана калбий турмуш менен ишке ашат. Чыныгы акыйкатка бир гана жүрөк менен жетүүгө болот. Анткени акылдын жана 5 туюмдун ылдамдыгы менен жөндөмү бул нерсе үчүн жетиштүү эмес. Башкача айтканда, акыл да, туюм да чектелүү. Маселен, көз бир топ алыстагы нерсени көрө алат, андан ыраагын көрө албайт. Кулактын жөндөмү да ушул сыяктуу эле. Акыл болсо өз дараметине жараша ой жүгүрүп, баам парасаты жетишинче боолгой алат. Андан аркы сапар Алла Таалага таандык сыпаттардын күзгүдөй чагылышы көрө алган, жаратылуунун хикматын жана сырдуу түйүндөрдүн жандырмагын түшүнө алган жүрөк менен гана улантылат. Бизге чейинки асылдардын руфий турмушуна баам салган соң жогорудагы аяттардан Алла Тааланын, мен инсанга нерсенин ысымдарын, сырларын, аялуу хикматтарын, кооздуктарын жана кудайлык чеберчилигимди аңдай ала турган рух беремин деген өкүмүн көрүүгө болот. Мындай чындыктарды жана сырларды көбүнчө пайгамбарлар, андан соң алардын жолун жолдоп, чейрин уланткан Алланын достору аңдай алышат. Hazreti Adamga aleyhissalam periştelerden sajda kılışı adam atanı jaratkandan keyin Allah Taala periştelerge jana jinderge kayrılıp adam üçün sajdaga baş koyunu buyurdu. Buyrukka bir gana ıklas menen talıkpastan ibadat kılıp жүргөн Azazil attуу jin şaytan moyun sunbады. Andan başkalar biri kalbay Allah Taalanın buyruğun atkarıştı. Естечи ey Muhammed, biz periştelerge adamga tazim kılgıla deb aytarыбыз menen alar sajda kılıştı. İblis kana teke verdik menen baş tartıp kapırlardan boldu. Bakara sürösü, 34. ayat. Alda, saga men buyruk kılganda, seni sajda kılууdan emne tostu, dedi. Araf sürösü, 12. ayat. Jaratkan Allah'nın periştelerge kayrılıp, adam üçün sajdaga baş koygula, degen buyruğu eç vakta,
адамга ибадат кылуу деген мааниге келбейт. Саждадагы максаттын маңызы мындай: эң алгаш жаратылган азирети Мухаммедин саллаллаху алейхи вассалам нуру адам атага өткөн. Мына ошол нурду даңазалоо жана ага таазим кылдыруу үчүн периштелерге жана жин шайтанга Алла Таала өкүм кылган эле. Дагы башка бир тафсирде бул маселе мындайча чечмеленет: мында Алланын буйругун аткаргыла деген маңыз жатат. Анткени сажда адамга болгону менен аныгында Аллага таандык, Аллага ибадат болуп саналат. Муну Кабага карап саждага жыгылганыбызга салыштырууга болот. Кабага жүз буруп намаз окуу Кабага ибадат кылуу дегенди билдирбейт. Каба кыбылабыз болгону менен ибадатыбыз Алла Таалага арналат. Анткени Каба Алла Таала мээрими менен ишаратталган жана кулдарынын ибадаттарын эреже тартипке салган символикалык куттуу жай. Шайтандын адам атага сажда кылбай коюшу Курандын бир топ жеринде кайталанат. Кайталоолордун ар бири иблистин сажда кылбай коюшунун ар башка себептерине токтолот. Маселеге байланыштуу анын айла амалдарына көңүл бурулат. Маселен, Араф сүрөсүнүн 11-12 аяттарында шайтанга оболу периштелердин арасында жүрүп мартабасы арткандыгы, бийик нематтар ырыолонгондугу, тилекке каршы шүгүрчүлүк келтирүүнүн ордуна кесир сүйлөп, текеберчилик кылгандыгы, буйрукка моюн сунбагандыгы жана адам атага сажда кылуудан баш тарткандыгы маалымдалат. Таха сүрөсүнүн 116 аятында адам атага алейхиссалам менен обо энеге душман болуп чыга келген шайтандын түпкүлүгүндө момун мусулмандардын да душман экендиги, анын тилине кирип бейиштен жана андагы нематтардан куру калып, муң азаптын жана машакаттын майданы болгон жер жүзүнө азирети адамдын түшүрүлгөндүгү баяндалат. Ошол эле учурда бул аяттын уландысында ким шайтандын бал тилине алданса, ким аны ээрчисе аны азаптын, кыйноонун борбору болгон тозок күтүп турары катуу эскертилет. Исра сүрөсүнүн 61 аятында адамга сажда буйруу менен Алла Таала шайтанды сынаганы жана бул сынакта шайтандын анык жүзү ортого чыкканы айтылат. Каргышка калган шайтан ошону менен эле токтоп калбастан Алла Таала менен кайым айтышып, өжөрлөнүп капырлыктан кайтпай коет. Ошону менен ага тооба кылуу насип болбойт. Азирети адам болсо бейиштен чыгарылган соң өз күнөөсүн дароо мойнуна алып, жаратканга тооба кылып, кечирим сурап жалбаргандыктан анын күнөөсү кечирилген. Алла Таала Ках сүрөсүнүн 50 аятында адамдардын алдына эки түрдүү тандоону коет. Биринчиси Раббисине жан дили менен баш ийген периштелердин, экинчиси Раббисине каршы чыккан шайтан жана анын урпактанын жолу. Алла Таала достун жолу менен душмандын жолун жакшы талдап, достун жолун тандообузду жактырарын билдирет. Бакара сүрөсүнүн 34 аятында болсо, текеберликтен көзү тунарган шайтан ааламдардагы бүт нерсени көрүп билип турган Алланын эс билимин теңсинбей наадандыктын жана капырлыктын сормо сазына түбөлүк батып кеткендиги тууралуу чындык айтылат. Шайтан дилинде бугуп жаткан бой көтөрүүчүлүк жана текеберлиги себептүү азирети адамга сажда кылган эмес. Анткени бир кездерде анын периштелерге дарс окуй турган илими болгон. Анын мартабасы бир топ жогору боло турган. Тактап айтканда, илим аны текеберликке түртүп, адамга сажда кылуудан тосуп калды. Мына ушул жерден илим, мансап же мартаба киши баласынын дилин карартып, менменсинүүгө себеп болуп, пендени кейишке түшүрүп коёр жана Алла Таалага ибадат кылуу үчүн илимдүү болуш жетешсиз экендиги даана байкалып турат. Жараткан кудурет шайтанды түтүнсүз жаркыраган оттон жана жиндердин тукумунан жараткан. Куру акыл менен салыштырып көргөн шайтан, азирети адам жаратылган топуракка караганда өзү жаратылган жаркыраган түтүнсүз жалын жогору турат деп эсептеди. Периштелердин жана жин шайтандардын арасында мартабам бийик деп ойлогондуктан, акыл таразасы тескери натыйжага кириптер кылган. Бул окуя чындыктын нак өзүнө жетүү үчүн акылдын алсыздык кыларын таасын чагылдырып турат. Ошол жетишсиздиктин айынан иблис Алла Таалага: "Мени жалындан, аны болсо баткактан жараттың. Мен андан артыкмын" дегенчелик наадандыкка жана акмакчылыкка барган. Араф сүрөсү 12, Хижр сүрөсү 33, Сад сүрөсү 67 аяттар. Шайтан азирети адамдын ылай, баткак тарабын гана көрүп, жараткандын даргөйүндөгү анын ордун аңдай албады. Ал бу дүйнөгө таандык ылайга гана назар этти.
Бирок анын Кудай алдындагы руфий дараметин кароого көзү да, акылы да жетпеди. Шайтан инсандын Алланы өкүлү, халифатуллах болгондугун биле албай, сезе албай капыр бойдон калып кетти. Напсинин көзү менен гана баа берүү аны ушул абалга жеткирди. Чынында напсинин көзү заттын сыртын гана көрүп, ички сапатын, түпкү дээрин көрүүгө чамасы келбейт. Бул жерде каргышка калган шайтан да ошол кейипти кийип, заттын ички касиетинин кымбаттыгын, жаратылышындагы улуу максатты аңдай албай далбас урду. Ал Кудайдын айтканына эмес, напсисинин чен өлчөмүнө ык койду. Мына ушул себептен шашкалактап, оюна келген нерсени чындык деп талашып, туура эмес кадам таштады. Жогоруда да айтып өткөндөй, Азирети Адам атага алейхиссалам Алла Тааладан берилген рухту жана анын өкүлү болуш сыяктуу чыныгы улуулуктарды баамдоого, талдоого дарманы жетпеди. Ошол кезге чейин адам үчүн саждага баш коюу жана таазим кылуу сыяктуу напсиге оор келе турган сунушка же сынакка тушугуп көрбөгөн иблис Алланын даанышмандыгын аңдай албады. Акыр аягында ал буут напсинин азгырыгына алдырып Кудай Таалага күнөөкөр болуп кала берди. Алланын буйругун ак дилден аткарган периштелер менен жиндер иблистин саждадан баш тарткандыгы үчүн заматта өңөлеттен кетип, куту учканын көрүштү. Кудайдын буйругуна моюн суна билүү, нематына шүгүр кылып кайрадан саждага баш коюшту. Өз мартабасын жоготуудан корккон иблис Азирети Адамга сажда кылуудан баш тартып, напсиге моюн сунган эле. Ал акмактыкты кылаарын кылып, эми андан бетер коркунучтун кучагында калды. Кудай Тааланын даргөйүнөн куулду. Бир кезде периштелердин башчысы эле. Эми минтип каргышка калып, аларга жакын жолой албай, жакындаса эле куугун тукталып, бетпак атанып, шермендеси чыкты. Иблистин каршылык көрсөткөнүнө жооп иретинде. Андай болсо ал жерден, бейиштен чык. Эми сен менин алдымдан куулган каргыш тийгирсиң. Кыямат кайымга чейин сага наалат айтылат. Хижр сүрөсү 34-35 аяттар. Мына ошентип шайтан Адам атага алейхиссалам бой көтөрөм деп периштелердин арасындагы мартабасын орду түбү менен жоготуп алды. Тынчы кетип жаратканга жалбарды. Эй Раббим, андай болсо, макулуктар, кайра тириле турган күнгө чейин мага убакыт бер. Чынында, сен мөөнөт берилгендерденсиң, убактысы белгиленген күнгө чейин, деди. Хижр сүрөсү 37-38 аяттар. Ошентип Алла шайтанга уруксат берди. Кыяматка чейин жарык дүйнөгө келе турган мүлдө адам баласы, Адам атанын урпагы болгондуктан, анын керемет сыпаттарынан ар бири өз насибин алат. Шайтан Адам атага кандай душмандык кылган болсо, адамзатка да кыяматка чейин душмандыгын уланта берет. Анткени сынак дүйнөсүндө пенденин ыйманын, ыкыласын сыноо жана напсиге таандык ийкемдүүлүктөрдү текшерүү үчүн шайтан сыяктуу бузукуга да муктаждык бар. Маселен, Адам атанын бейиштен чыгарылышына себепкер болгон дарактагы мөмө инсандын напсисинин каалоосун билүү үчүн шайтанга зарыл эле. Ошентип Адам баласын азгырууну суранып жатып, өзүнө милдет кылып алган иблис ар нерсени напсиге кооз жана сүйкүмдүү кылып көрсөтүп, делебесин козгоп, жолдон азгырып олтуруп руфий жактан өнүгүп өөрчүшүнө тоскоол болуп келет. Мына ушул хикматтардан улам Алла Таала каргышка калган шайтанга мөөнөт берген экен. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Таала ошол эле учурда өлүм эшикти кагып келгенге чейин пендесине кечиримдин, тообанын каалгасын ачып койгон. Мөөнөттү алып, өзүнө дале бекем ишенген шайтан, күнөөсүнө Кудай Таала себеп болгонун айтып мындай деген. Мейли эми, ант болсун. Эми мени минтип каңгыратканың себептүү биротоло сенин туура жолуңдун үстүндө аларды Адам баласын күтүп отурам. Анан аларга алды артынан, оң жана сол тарабынан келемин да, адаштырамын. Мына ошондо алардын көбүн сага, шүгүр кылуучулардын арасынан таппайсың. Араф сүрөсү 16-17 аяттар. Иблис айтты: Эй Раббим, сен мени аздырганың үчүн, мен жер жүзүндө аларга күнөөлөрдү кооздоп, көрктүү кылып көрсөтөм, жана алардын баарын жолдон адаштырам. Бирок алардын арасындагы аруу пакиза пенделерин гана акыйкат жолдон тайбай коюшат. Хижр сүрөсү 39-40 аяттар. Шайтандын мындай арам оюнан кантип кутулууга болорун Алла Таала аяттын уландысында мындайча багыт берет. Мына бул ыкластуу кулдарымды сенин бузуку жолуңдан куткаруу,
Maga taandык туптуура жол. Өз каалоосу менен жолдон чыгып, сенин артыңдан түшкөндөрдөн башка менин кулдарыма сен эч кандай бийлик жүргүзө албайсың. Хижр сүрөсү 41-42 аят. Азирети Обо эненин жаратылышы жана Азирети Адам менен үйлөнүшү. Азирети Обонун кантип жаратылгандыгы тууралуу Курани Карим мындай дейт. Ал силерди жалгыз гана бир жандан, Адамдан жараткан жана ал Алла эс алып, лаззат тапсын деп анын жубайын жараткан. Араф сүрөсү 189-аят. Жогоруда белгиленгендей, эзелде Кудай Таала өзү гана бар эле. Ал өзүнүн таанылып билинишин каалагандыгы себептүү нерсенин баарын жаратты. Ошентип сан миң аалам пайда болду. Негизги себепти кармана турган болсок, ар бир заттын же нерсенин жаратылуу себебинин артында Алланын арзуусу жатат. Адамдын алейхиссалам жаратылуу себеби дагы ушул нерсеге байланыштуу. Жараткан Алланын каалоосунун артында инсанды түпкүлүгүнө Раббисине кайра кайтаруу деген максат турат. Жалгыздык сыпат Алла Тааланын өзүнө гана таандык. Ошондуктан ар жанды, ар макулукту жынысына карата өз жубу менен жуптарды бири-бирине тыгыз кылып, бири-бирине тартылып туруучу кылып жатаркан тура. Айне, бул ааламдагы чаң үртүкчөлөрүнөн тартып, клеткалар, өсүмдүктөр, айбанаттар, инсандар, заттар, жада калса атомдун ичиндеги электрон менен протон сыяктуу сырдуу бөлүкчөлөргө чейин бүт нерселер өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө жана мүнөздөрүнө карата жуп жаратылуу мыйзамына баш ийет. Муну аят мындайча тастыктайт. Бүт нерсени биз жуп-жубу менен жараттык. Байкап бак кылачы. Ибарат жана сабак аларсыңар мындан. Зарият сүрөсү 49-аят. Мындай ааламдагы жандыктардын башталышы, бүтүшү жана Алла Тааланын алдына кайтышы табигый көрүнүш. Аятта белгиленгендей, жандыктардын бул ааламда бири-бири менен жупташып бир бүтүндүк түзүшү нары зарылдык, нары табияттын талабы. Алла Таала жандыктарда бири-бирине болгон ийкемдүүлүктү кошо жаратып, муну тукум улоого өзгөчө себеп кылган. Башка өңүттөн карай турган болсок, баарыбызды Алла Таала жараткан, анын өкүмдарлыгына баш ийип жашашыбыз керек. Пенде Алла Тааладан оолактаган сайын карыптын кейпин кийет, жалгызсырап, көңүлү бошошуп, аргасыз абалга кептелет. Алла Тааладан башка мүлдө жандуу бирөөнүн жакшы сөзүнө, көңүл көтөрөр жылуу кебине бейиште сан жеткис нематардын кучагында болгонуна карабастан ушул өңдүү табигый өзгөчөлүктөр адам ата өз түрүнөн бир жупту талап кылууга мажбур кылган. Адам алейхиссалам Кудай Тааладан өзүнө түгөй сурады. Алла Таала анын суранчын канааттандырып, өзүнүн кабырга сөөгүнөн кудум өз турпатындагы Азирети Обону жаратып берди. Ибн Аббас жана Ибн Масуд Алла аларга ыраазы болсун баяндап кеткен риваятта мындай делет. Иблис бейиштен куулуп, адам ата бейишке жайгаштырылган эле. Адам бейиште бейкапар кезип жүрөр эле. Күндөрдүн биринде адам ата уйкудан ойгонуп, баш тарабында сол кабыргасынан жаратылган жалгыз инсанды көрөт. Андан чочуркап, "Сени кимсиң?" деп сурайт. "Мен аялмын" деди. Эмне үчүн жаратылгандыгын сураган адамга Обо эне, көңүлүң көтөрүлүп, бейпил жашооң үчүн Алла Таала мени жаратты, дейт. Имам Бухари маалымдаган бир хадисте Азирети Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: аялдарга жылуу мамиле кылгыла, анткени алар кабырга сөөктөн жаратылган. Кабырганын эң ийи, кооптуу жагы үстү жагы болот. Аны түзөлтөм десең сынып калат. Өз жайына койсоң, кыйшык бойдон кала берет. Андыктан аялдарга жагымдуу мамиле кылгыла. Бухари, Анбия 1. Жараткан Алла эркекке караганда аял затын алда канча сезимтал кылып жараткан. Ал эркектин бели менен аялдын көкүрөк сөөгүнүн ортосунан атылып чыккан суудан жаралган. Тарик сүрөсүнүн 6-7 аяттарында ымыркайдын кантип пайда болоорун түшүндүргөн. Эркектен келген бөлүк сул бомуртка тараптан, ал эми аялдан келе турган бөлүк болсо, тарайып жүрөккө жакын турган жана туюм сезимдин борбору болгон көкүрөк сөөктөрүнүн арасынан сызылып чыгары маалымдалган. Аял затынын өтө сезимтал болорун ушул кабардан түшүнсөк болот. Перзентти төрө, аны эмизип өстүрүү жана тарбиялоо аял затына таандык болгондуктан, Алла Таала аларга ушундай улуу касиеттерди берген. Андыктан, жубайларыбызга жылуу жумшак мамиле кылуу табият талап кылган иш. Маселен, аталар балдарын эне сыяктуу карай албайт.
баланын ыйлаган үнүн укканда энедей болуп уйкудан дароо ойгоно албайт. Энедей болуп үстүнө үйрүлүп түшө албайт. Бала селге ага турган болсо, эң алгач эне селге бой урат. Эркектин табияты аял затына караганда бир аз катуураак. Эне өмүр бою уулунун кайгы касыретин тартып, жыргалчылыгын, сүйүнчүн тең бөлүшүп, жүрөгүн балага арнап жашап өтөт. Аны 9 ай курсагында, 2 жыл кучагында, анан өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жашайт. Эгерде балакайдын тамакка табити тартпай, же кичине эле сыркоолоп калса, эненин жүрөгү кошо ооруйт, тынчы кетет. Бала ыйласа, эне да ыйлайт. Мына ошондуктан эненин ак сүтүн, опол тоодо эгегин, мээнетин акысын актоо өтө кыйын, дегеле мүмкүн эмес. Алла Таала адам ата менен обо эненин никесин периштелердин алдында өзү кыйгандан кийин аларга кайрылган. Эй адам, сен жубайың менен бейишке жайгашып, ал жерден каалаган нерселериңерден жей бер. Бир гана ушул даракка жолобогула. Антпесе заалым болуп каласыңар. Араф сүрөсү 19-аят. Адам ата менен обо эненин бейиштен чыгарылышы жараткан Алла өз кулдарын сынактан өткөрө баштайт. Азирети адамга сажда кылдыруу менен периштелер сыноодон өтөт. Бул сыноодо бардык периштелер ийгиликке жетишет. Анткени аларда эрк деген нерсе жок эле. Шайтан болсо, сажда буйругуна каршы чыгып, сынактан кулап, ырайымдан куулат. Ал инсандай эле эркке ээ болгон жиндердин тукумунан болучу. Кезек адам ата менен обо энеге келип жараткан Алла аларды иблис менен сынамакчы болот. Сынакты өткөрүү үчүн иблиске мүмкүнчүлүк берет. Адам ата менен обо энеге бейиштеги бүт нерседен пайдаланууга уруксат берилип, болгону бир дарактын мөмөсүн жегенге тыюу салынат. Мына ошентип, инсан напси менен сыналмай болот. Сыноо бейиштин өзүндө башталат. Шайтан өз карасанатайлыгын ишке ашыруу үчүн Азирети обону алдап, ал аркылуу Азирети адамды көндүрүүгө аракет кылат. Арам оюн орундатуу үчүн экөөнө 1000 түркүн айла амалдарды ойлойт. Ошондо шайтан ал экөөнүн уяттуу жерлерин ачуу үчүн азгырды да, эгеңер силерди ушул дарактан жесеңер, экөөң периште болуп, же түбөлүккө, бейиште калып кетишет деп тыюу салган. Чынында мен экөөңөргө насаатчыларданмын, деп антишти. Ошентип ал эки инсанды азгырды. Экөө дарактан жемиштен, даам татары менен уяттуу жерлери ачылып калды. Экөөсү бейиш жалбырактарынан үстүлөрүнө жамана башташты. Эгелери экөөсүнө, экөөңөрдү ушул дарактан тосподум беле? Шайтан силерге ачык душман экенин айткан элем го, деп айтты. Араф сүрөсү 20-22 аяттар. Азирети адам менен обо эненин тыюу салынган мөмөдөн ооз тийиши алардын напси менен сыналганынын айкын көрүнүшү. Геги ичинде калып кеткен шайтандын бузуку амалына алданган Азирети адам ата менен обо эне катуу өкүнүшөт. Кылган ишке бушайман болушат. Иблистен жүз үйрүшөт. Периштелердин жолун тандап тооба кылышат. О эгебиз, биз өзүбүзгө зулум кылдык. Эгер сен бизди кечирип, ырайым кылбасаң, анда биз, албетте, зыянга учуроочулардан болобуз, деп жалбарышты. Араф сүрөсү 23-аят. Адам ата менен обо эне тооба кылгандыгы үчүн Алла Таала өздөрүнө да, укум тукумуна да кутулуунун жолун билдирди. Эй адам баласы, биз силерге авратыңарды беките турган кийимди да, жасанып түзөнө турган кийимди да түшүрдүк. Баарынан ийги кийим такыба кийими. Бул ал тожанын берешен, жоомарттыгына далалат кылуучу аяттарынан. Балким эскерме насаат алышаар. Эй адам баласы, шайтан адам, атаңардын авраттарын өздөрүнө көрсөтүү, уят абалга жыгуу үчүн кийимдерин чечип, бейиштен чыгарганы сымал, силерди да алдап койбосун. Себеби ал жана анын малайлары силерди өзүңөр билбей турган тараптан көрүп турушат. Албетте, биз шайтанды ыймансыз адамдарга дос кылып койгонбуз. Араф сүрөсү 26-27 аяттар. Бул аяттарда уяттуу жерлерди жашырууга, абийирди жана намысты сактоого кийим жетиштүү болбосо, эң негизги кийим жүрөктү жана андагы ыйманды терс туюмдардан тоскон жана жаратканга болгон кулчулукту бийик деңгээлге чыгарган кийим такыбалык экендигине ишарат кылынат. Алла Таала инсанияттын атасы адам атаны макулуктун эң шарапаттуусу жана эң ардактуусу кылып бейиште жараткан. Бирок айыпка дуушар болгондуктан бейиштен жерге түшүрүлгөн. Мунун кээ бир хикматтарын төмөнкүчө тизмектөөгө болот. Алла Таала адам ата менен обо энебизди жерге түшүрүп, аны менен адам тукумунун көбөйүп, уланышын каалаган. Бейиштеги нематтардын кадыр баркын сезип, кайрадан ошол нематтарга жетүүнү үмүт кылып,
ушул сынак дүйнөдө салих амалдардын аткарылышын каалаган. Адамдын алейхиссалам тукумунан тозокко ылайыктуулары чыгарын анык билгендиктен жана күнөөкөрлөрдү салих кулдардан айырмалап турууну туура деп эсептеген. Алла Таала өз өкүмдөрүн жер жүзүндө инсанга аткартууну жана жер жүзүн көрктөндүрүү үчүн милдеттүү халифа кылууну каалаган. Алла Таала Азирети Адамга жана анын урпактарына бийик мартабаны ыроологон. Пенде башка макулуктардын ичинде канчалык мартабалуу болбосун бейиш үчүн напси жана шайтан менен күрөшүп, татыктуу мээнет кылышыбызды каалаган. Эгер Алла кааласа чексиз мээримине алса баарыбызды бейишке киргизип салмак. Бирок Алла Тааланын адилеттүү деген сыпаты бар экенин да унутпайлы. Алланын бул каалоосу иш жүзүнө ашуусу үчүн адам ата ошол ишке кириптер болушу керек эле. Мына ошондуктан ал негизги мекени бейиштен чыгарылып, сынак ааламына дүйнөгө жиберилген болчу. Жогоруда биз тизмектеген хикматтарга карабастан, адам атанын бейиштен чыгарылып, бул дүйнөгө жөнөтүлүшү жана мунун негизги маани мазмуну пендезаттын акылы жетпей турган тагдыр сыры. Курандын негизинде адам таануу Алла Таала адамдын табиятына адепсиздик жана такыбаалыктын үрөнүн сээп, анын өнүгүүсүнө да, куурап калышына да чексиз мүмкүнчүлүк берген. Бул жагынан адам баласынын психологиясынын жакшы да, жаман да эки жактуу тарабы бар. Куранда адамды напси араанынан куткарып калуу, аны жакшылыкка жана такыбалыкка багыттоо үчүн көбүнчө пендезаттын алсыз жактарына басым жасалган. Куран инсандын төмөнкү руфий психологиялык түзүлүшүнө көңүл бурат. Биринчи адам аябай заалым жана наадан бул тууралуу аятта мындайча баяндалат. Албетте, биз бул аманатты атап айтканда, ислам шариятындагы таат ибадаттарды асманга, жерге жана тоо таштарга сунган элек. Алар аны көтөрүүдөн баш тартышты жана андан коркушту. Инсан болсо, аны өз мойнуна алды. Чындыгында ал өзүнө зулумдук кылуучу жана наадан эле. Ахзаб сүрөсү 72-аят. Аяттагы аманат деген сөздү көпчүлүк муфассирлер инсандын Раббисине карата милдеткер болушунун жападан жалгыз фактору акыл жана аны колдонуу жөндөмү болгон эрк деп түшүндүрүшөт. Миңдеген макулуктун ичинен бир гана адам баласына берилген бул аманат аны башка жандыктардан айырмалап турган өзгөчө сыпат. Адам баласын сынакка тушуктурганда ушул улуу аманаттын берилиши болот. Аят көк асманга, жерге жана тоолорго бул улуу аманат сунушталганын билдирет. Алар бул оор жүктү кабыл кылган эмес. Демек, биз жансыз деп билген нерселер да ошол аманаттын жоопкерчилигинин айырмалай ала турганчалык аң сезимге ээ экендиги айдан ачык көрүнүп турат. Бирок биз алардын жөн жайын түшүнө албайбыз. Дагы эле ушул аятта адамзат заалым жана наадан болгондуктан жоопкерчиликтен коркпостон улуу аманатты моюндаганы баяндалат. Заалымдык деген түшүнүктүн синоними адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк ошол эле учурда салих амал деген мааниге да келет. Момун пенде заалымдыктан качынып, ийги иштерди, салих амалдардын көп жасоосу зарыл. Анткени Алла Таала зыяндан салих амалдарды аткаргандар гана кутула аларын Асыр сүрөсүндө баса белгилеген. Наадандык менен караңгылыктын синоними илим жана билим. Наадан болбоо үчүн илим алуу абзел. А илим болсо заттык жана руханий болуп экиге бөлүнөт. Имам Газали чыныгы илимди алууну ушул эки жактуу илимге байланыштырып, захири ачык жана руханий илимге эгедер болгон пайгамбарлар жана анын мураскорлору чыныгы аалымдар деп эсептелет, деп айткан. Аятта талап кылынгандай, инсан салих амалды көп аткарып, захири жана руханий илимдерди акыл парасаты менен аңдап сезген чакта гана заалымдыктан жана түркөйүктөн арылат. Ушул илимдерде ийгиликке жеткен инсандар гана дин аманатынын жооптуулугун сезинип, ошого жараша кадам ташташат. Эгерде биз бул Куранды бир тоого түшүрсөк, анда сен ал тоонун баш ийген абалда Алладан коркконунан жарылып кеткенин көрөт элең. Буларды адамдарга мисал келтирип жатабыз. Мүмкүн алар ойлонушар. Хашы сүрөсү 21-аят. Курандын бул аяты жансыз тоо таштарда Кудай Тааланын буйруктарына сезимталдык жана кыймыл менен жооп бергендигин баяндайт. Буга мисал катары береги окуяны айта кетели. Күндөрдүн биринде Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Азирети Абу Бакир, Азирети Умар жана Азирети Али, Алла аларга ыраазы болсун, менен чогуу Ухуд тоосуна чыгышат. Үстүндөгү бул даңктуу инсандардын сүрүнөн тайсалдаган Ухуд термеле баштайт. Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам
Tınçtan ey Uhud, üstüngde bir payg'ambar, bir sıdık jana 2 şehit bar, dep aytary menen Uhud toosу termelbey kalatdy Tirmizi. Manakip 18.3703. Jalgız ele cansız zattar emes, janduu zattar da Allah'ın elçisin sallallahu aleyhi vasallam taanıp, ağa süykümdүү karaşıp, moyun sunuşar ele. Allah'ın elçisinin tömünkü hadisi insandı kaydigerlikten oygotkuday abdan taasirlүү. Jabir ibn Abdullah, Allah ağa razı bolsun, mındayça bayan etet. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi vasallam menen çoğu sapardan kaytkan gezele. Bani Najar uruusuna taandık baka jetip bir töönü gördük. Ötkön ketkenderden kim bakka girse, ağa garay çurkap çapçıp salçuday atırılçı eken. Töönün eğisi avaldı paygambarga bildirdi. Allah'ın elçisi bakka girip töönü çakırdı. Töö şalpaygan erinderin. Jerge salаңdatıp paygambarga jakın gelip, momurayıp çögüp kaldı. Paygambarыбыз boylasın alıp gelgele dedi. Töönü baylap, eesine karmatkan soň elge kayrılıp mınday dedi. Jin menen adamdın kapırlarынан başka jer menen göktün ortosundagı bardık nerse, menin Allah'ın elçisi ekendigimdi bilişet. Ahmad bin Hanbal 3310. Maryam sürösünün 88-90 ayatları bul çındıktı tasdıktayt. İnsandardın Allah'ın buyruktarın atkarbay, napsinin kulu bolup kalışınan jana günöөгө batıp ketişinen asman, jer jana too sыяктуу zattardın ters tasirine kabılışı oylondurbay koyboyt. Bul ayattar bizge adam balasının oor günö, şirk jana kapırlık sыяктуу buruş işlerine cansız zattarda çıday albasın toyuntat. Biz cansız dep bilgen zattardın özdörünө tiyешелүү sezimderi, sözdörü, jada kalsa kıymıldары bolot. Al turgay Allah'ın mıyzamlarına baş iyerin ugup, okup jüröbüz. Çındığında tabiattagı büt nerse, öz tilderinde jaratkandı aruulap, dаңtaşat İsa sürösü, 44. ayattın maanisi. Cansız zattar dele adam sыяктуу sezimtal boluşat. Birok biz pendelik parasat menen alardın sezimderin, tuyguların tüşün albayбыз. Oşondoy bolsa da, Allah'ın elçisinin sallallahu aleyhi vasallam mucizası arqılуу bul akıykattardı aňdoого bolot. Hazreti Paygambarыбыз sallallahu aleyhi vasallam sahabalarına nasihat aytkanda, suhbat kurganda ar dayım meçittin içindeki kurma dümürüne jölönüp oturar ele. Uağı gelip meçitte musulman jamaatı göbeyip artta oturgandarga ala elçisinin ünü jetpey, kuttuu yüzü görünbey kalat. Oşondo sahabalar, ey Allah'ın elçisi, biz sizdin nur yüzüңüzdü göre albay, süylөгөн sözüңüzdü ukpay kalıp jatabız, dep arızların aytışat. Meçitke bir minbar 26 jasatуу jana oşogo çıgıp süylöp berүүsүn ötünüşöt. Jamaattın talabına ılayık meçitke bir minbar jasalat. Mından ары nurduu paygambar sallallahu aleyhi vasallam uşul minbarga çıgıp sahabalarına paydalуу keremet sözdөрүn süylöp bermey bolot. Allah'ın elçisi uşul minbarga algaç iret çıgarda gütүүsüzdөн mucizalуу okuya bolot. Alamdardın mırzası paygambar aleyhissalam murdalары kutba okuganda, je dil mayık kurganda, jölünçü kurma dümürü jakınынан ayrılıp kusaga batkan janday bolup munkanıp, ah degen ayanıştуу ün çıgarat. Güyütkö jangan çoğur ününдөй muңdуу, nары ayanıştуу ündü karı jaş debey, meçitte olturgandın baары uguşat. Munkangan dümür ünü bağrının seziminde, kaygıga çıdabay, ıylaganday iz kaltırat. Korugan kurma daragının güyüttüğü ünü bardık sahabaladı, abdan tan kaltırat. Buhari, Manakip, 25 boyu, 32. Mavlana Jalaleddin Rumi cansız zattardın tili menen adamzatka kayrılуу jasayt. Ey anko insan, biz cansız zat bolsok da, Allah bizge kıymıl jana önör bergen. Başka zattardın kolundan gelbegen çeverlikti. Koozduktu bizge jasattırgan. Senin oğuzun jana tiling cansız bolsa da, kudurettүү Allah ağa ar türkün sözdördü süйлötüp jatatko. Jaratkan özü kaalagan çakta, kurma dümürünü, kosaluu aşıktık kasidasın 27 süylötüp jibergenin pende. Nege dale aňdabay jüröt. Kaydiger pendelerdin kurdımak işenimin kuvattandırуу üçün geebir uçurlarda can düýnünü bülükö sala turgan mınday keremet okuyalar köp kezdeşet. Cansız zattar, ösümdüktör jana janavarlardın Allah'ın süküt menen aruulaşı, Allah'ın elçisin taanıp süyүү menen ağa taazim etişi sыяктуу taң kalıştуу okuyalarda jogorku keremetтерден. Yapan okumuştuğusu Masarı, Ematon'un ilimi açılışı ayatlar jana hadister bayan etken okuyalarda ilimi öňüttön daana tasdıktayt. Anın bul izildөөsünün ilim çöyrösünde oluttuu salmağı var. Kur'an-ı Karim'din en ulu mufassi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vasallam, uçurdağı mınday ilimi açılıştardı 14 kılım murda kaşkaytıp görsötüp ketken.
Эмато тоңуп калган суу кристаллына карата жасаган изилдөөсүндө булардын түс, эстетикалык жана алты бурчтуу формада болгондугун, ошондой эле кол тийбеген табигый булак сууларында мындай кристаллдар адамды арбап ала тургандай ажайып кооз түргө жана формага ээ экендигин байкаган. Эмато эки окшош идиштеги сууну тоңдуруу жолу менен анын кристаллдарына изилдөө жүргүзүп көрөт. Биринчи идиштеги сууга сүйкүмдүү, жылуу, жагымдуу жана мээримдүү сөздөрдү сүйлөп, аны тоңдуруп көргөндө табигый кооздугун даана байкайт. Ал эми экинчи идиштеги сууга акааратты туюндурган жана шайтан деген сөздү шыбырап, анан тоңдуруп көргөндө суу кристаллдарынын ар кайсы жеринен жарака кетип, табигый өзгөчөлүгүн жоготуп койгонун көрөт. Тоңдурулган суулардын биринчисинен ошол эле учурда көркөм, жагымдуу музыканын, экинчисинен болсо жан дүйнөгө жагымсыз, кунарсыз ритмдердин элесин берген абалды байкай алган. Масару Эмато бул табылганы дагы да бекемдөө үчүн ушуга окшогон тажрыйбаны демделип бышырылган күрүчтү эки башка айнек идишке салып көрөт. Алардын биринчисине рахмат, экинчисине акмак деп жазылган кагаздарды таштап, идиштерге бир ай бою такай ошол жазылган сөздөрдү кайталап айтып турат. Бир айдан кийин биринчи идиштеги күрүч кандай салынган болсо, ошондой таптаза, апапак бойдон чыгат. Ал эми экинчи идиштеги күрүч карарып, жагымсыз жыт бере баштаганы аныкталат. Япон окумуштуусунун бул жаңылыгы тегиз билинген физикалык принциптердин өзөгүн жокко чыгарат. Ошентип, биз жансыз деп билген заттар да кандайдыр бир деңгээлде аң сезимге, ал тургай өзүнө таандык рух ааламына жана эс тутумга ээ экендиги далилденген. Натыйжада жансыз заттар деле адамдар сыңары кыймыл, сөз, туюм менен билдирилген сырткы кабарларга карата өзүлөрүнө таандык тил менен, башкача айтканда, физиологиялык түзүлүштөрүндө даана байкалган өзгөрүү жана бытыранды болуп, бөлүнүү менен жооп кайтарган сезимге жана сергектикке ээ экендиги маалым болот. Ушунун өзү Алла Тааланын кудуреттүүлүгүнүн жышааны. Адамдын денеси 70% суу жана ар кандай минералдык элементтерден турат. Мына ушундан улам инсан беяң түрдө айлана чөйрөдөн уккан ар бир сөздөн, ар кандай иш-аракеттерден жана ар түрдүү көрүнүштөрдөн таасирленет. Бул изилдөөлүү азирети Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам табук жүрүшүнөн кайтып келе жатып эс алуу үчүн бир жерге токтоп, сахабаларына, мына ушул жерде Кудай Таала Самут коомчулугун жер менен жексен кылган. Андыктан ошол каардын зыяны тийбесин үчүн бул жерден суу албагыла. Бул жерден алган сууңарды төгүп таштагыла. Ачыккыларды төөлөргө бергиле, деп буйрган Бухари, Анбия 17. Сахабалар бир жолу Арафат менен Муздалифанын ортосунда жайгашкан Вади Мухассыр деген жерден пайгамбарыбызды шашылыш өтүп бараткан көрүп таң калышат. Алланын элчиси сахабаларына, Кудай Таала бул аймакта Зөөкүр Абраханы кошууну менен кошо жок кылган. Муслим, Хаж 147 дейт. Бул хадиси маселени дагы да жетик түшүндүрө алды деп ойлойм. 2. Адам өтө шашма, ээликмежан. Алла Таала инсан психологиясындагы бул өзгөчөлүктү мындайча баян этет. Чындыгында инсан табиятынан шашма жаратылган. Анбия сүрөсү 37-аяттар, дагы башка аятта инсан жакшылыкты канча кааласа, жамандыкты да ошончо каалайт. Инсан өтө шашмажан. Иса сүрөсү 11-аят деп буйрулат. Жакшылап абай салсаң, адам баласы чынында эле шашма келет. Кыйынчылыкка сабыр кылуу оор келет. Убакты сааты келе элек нерселердин заматта боло калышын каалайт. Мындай шашмалык көпчүлүк учурда терс натыйжага жол ачат. Ушундай терс мүнөзүнүн айынан сабырдуулук менен жете турган нематтардан куржалак калат. Адам баласы ачууланган кезде же кандайдыр бир мүшкүл ишке тушукканда жанында турган адамдардын көңүлүн чөгөрүп, жүрөгүн оорутуп коюшу толук ыктымал. Пендезат мындай оор кырдаалдарда өзүн кармап, сабырдуулук менен чыгууга аракет кылыш керек. Бирок адам баласы шашмалыгы менен мындай кырдаал курчуп турган кезде үмүтү үзүлүп, жаман ынанбаган, пессимисттик, аң сезим менен Кудайым, жанымды ал, мени бул абалдан куткар, деп ар кандай каргыш, наалаттарды айтат да, кийин өкүнүп калат. Ушундай чолок ой негизи туура эмес. 3. Инсан ачкөз, сараң жан. Алла Таала инсандын дүнүйөгө, мал-мүлккө аябай берилгендигин жана анын бир бөлүгүн кайрымдуу, жакшы иштерге бербей, сараңдык кылганы туурасында минтип эскертет. Жок, балким силер өзүңөр жетимге кам көрбөй жатасыңар, жардыларга даам берүүгө бири-бириңерди үгүттөбөйсүңөр.
Muraska kalgan mülktörдү sugunup jep jatasыңар. Байлыкты абдан эле жакшы көрөсүңөр. Фажыр сүрөсү 17-20 аятtar. Чындыгында адамзат ач көз жаратылган. Эгер ага жамандык, кембагалдык, кыйынчылык келсе, ал өтө сабырсыздык кылат. Качан ага жакшылык, байлык, саламаттык жетсе, ал өтө сараң болуп алат. Маариш сүрөсү 19-21 аятtar. Ал мал дүйнө топтоп, аны санаган. Топтогон мал дүйнөсү аны түбөлүктүү кылат деп ойлойт. Жок, андай болбойт. Ал сөзсүз быркыратуучуга тозокко ыргытылат. Хумаза сүрөсү 2-4 аятtar. Курандын бул аяттарында инсандын дүйнөлүк мал-мүлккө жана байлыкка баш оту менен берилип кеткеде кайдыгер, байлыктын Алла жолунда сарптагысы келбеген сараң, жеке кызыкчык дегенде эч нерсесин аянбаган ачкөз болоору баяндалып, катуу эскертүү берилген. Аманат катарында берилген нематтарга канаат кылбаса, шүгүрчүлүк келтирбесе, Алланын жакшылыктарын билбей, азгырыла турган болсо, андай адамды тозок күтүп турары шексиз. 4. İnsan özünün пайдасын гана ойлойт. Курани Карим бул сыпат тууралуу мындай дейт. Биз адамдарга кандайдыр бир мээрим таттырсак, жакшылык ырыолосок, ага кубанып кетишет. Эгер аларга өздөрү кылган күнөөлөрү себептүү жамандык жетсе, алар дароо үмүтсүздүккө кабылышат. Рум сүрөсү 36 аяттар. Алла Таа өзүнүн берешендигин жана ырайымын даңктап, жан дилден аны медер туруп, жакшылыктарына кубанып, сыноосуна сабыр кылышыбызды каалайт. Өзүнүн ырайымы жана мээрими дүнүйнөлүк мал-мүлктөн артык экендигин баян этет. Юнус сүрөсү 58 аятка караңыз. Бирок адамзатка көпчүлүк учурда нематты берген затка шүгүрчүлүк кылуунун ордуна, аны унутуп, жаштыкка, сулуулукка, байлыкка жана бийликке ишенип көп кетет. Мындайларга Куран аяттары минтип эскертүү берет. Эсирип көп кетпеген, себеби Алла Таала көп, бой көтөргөндөрдү жакшы көрбөйт. Касас сүрөсү 76 аят. Адам баласынын өзүнүн гана пайдасын ойлогондугу башка бир аятта эң сонун баяндалат. Адамдар арасында ыкыласы тайыз, тил учунда гана ибадат кыла тургандар бар. Анан эгер ага диндарлыгынын урматынан улам жакшылык жетсе, ошол себептүү көңүлү ток болот. Эгер кандайдыр бир бактысыздык келсе, динден жүз үйрүп кетет. Ушундайлар бу дүйнөдө жана акыретте зыян көрөт. Бул болсо жолдон адашуу дегендик. Хаж сүрөсү 11 аят. 5. Адам жакшылыкты билбейт, эч калетсиз. Инсан Раббисинин жакшылыктарын билбейт, шүгүрчүлүк келтирбейт. Албетте, муну өзү да билип турат. Адият сүрөсү 6-7 аяттар. Ал эми Иса сүрөсүндө айтылган төмөнкү аяттар кайдыгер инсандын жогоруда сөз болуп жаткан мүнөзүн таамай чагылдырып, алардын руфий дүйнөсү ар кандай абалга кубулуп турарын баяндайт. Деңизде силерге кандайдыр бир капсалаң кыйынчылык келип калса, силер жалбара турган буттар жоголуп кетет. Болгону анын өзү гана калат. Анан ал силерди куткарып, кургактыкка чыгарып койгон кезде, силер андан жүзүңөрдү үйрөсүңөр. Чындыгында инсан кайрымсыз шүгүрчүлүк дегенди билбейт. Алла силерди кургактыкта да, жерге жуттуруп жиберчү болсо, же үстүңөргө таш жаадырса, жардам берер өкүл сактоочу таба албай калуудан коркпойсуңарбы? Же болбосо ал силерди дагы кайрадан деңизге кайтарып, катуу шамал жиберишинен, анан капыр болгондугуңар себептүү чөктүрүп жиберишинен, кийин өзүңөр үчүн бизден өч алып берүүчү бирөөнү таба албай калуу кайгысынан тынчсызданбайсыңарбы? Исра сүрөсү 67-69 аяттар. Дагы башка аятта мындайча мүнөздөмө берилет. Инсан Раббиси аны сыноого алып, сый-урматын тартуулап, немат берген кезде, мага Раббим сыйлык берди дейт. Аны тескерисинче, сыноого тушуктуруп, ырыскысын азайтып сала турган болсо, Раббим мени кордоду, көңүл сыртында калтырып койду, деп айтат. Фажыр сүрөсү 16 аяттар. Улуу жараткан пенделеринин сабырына жараша сыйлык берип, аруак сынап келет. Мына ушундай кезеңдерде ырыскысы тарып, кыйынчылыктарга дуушар болгон көп инсандар акыретте мунун чоң утукка себепчи болорун аңдай алышпастан, Кудай бизди кордоду, басмырлады, жазыгыбыз эмнеде, деп какшап калышат. Ошол маалда колундагы андан да кымбат нематтарды эсинен чыгарып салат. Маңдайга жазылган ырыскы аз болсо да, ошого жан дилден шүгүр келтирүү эң зарыл вазипа экенин жана аздын баркын билбеген жан эч убакта көптүн кадырына жете албасын түшүнбөйт. Учурдагы ошол мүшкүл менен Кудай Таала аны сынап жаткандыгын жадынан чыгарып салат. Мындай учурларда аны эстен чыгарып коюу кейиштүү натыйжаларга дуушар кылат. Ошондуктан силерди жакшылык менен да, жамандык менен да сынап көрөбүз. Анбия 35 деп алдын ала эскертүү берип жатпайбы? Адамзат эгерде мындай
сыноон эле салбай, көңүлгө жаккан жаман сезимдерин өөрчүтүп олтурса, бул аны Кудай Таалага душман болууга чейин жеткирет. Анткени пенде максатын чыныгы улуулукка эмес, дүйнөнүн убактылуу кооздугуна буруп жатпайбы? Бул жагымсыз көрүнүш аятта мындайча сүрөттөлөт. Ал инсанды бир тамчы суудан жараткан. Анан эле карасаң, ал өз Раббисине накта душман болуп чыга келди. Нахл сүрөсү 4, Ясин сүрөсү 77 аяттар. 6. Адам пенде кызганчаак жана кекчил кызганыч жана кекчилдик адам баласынын көкүрөгүндөгү терс, жада калса абдан кооптуу мүнөздөр болуп саналат. Аятта мындай делет: напсилер кызганычка ийкемдүү болуп жаратылган. Ниса сүрөсү 128 аяттар. Же алар Алла өз берешен жоомарттыгынан берген нерселерге көрө албастык кылып жатышабы? Ниса сүрөсү 54 аят. Пайгамбарыбыз Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мүлдө адамзатты кекчилдиктин кооптуулугунан коргоп калууну максат кылып, бул жагымсыз көрүнүштүн зыяндуулуктарынан кабар берген. Асти кекчил болбогула. Анткени жалын отунду кандай күйгүзгөн болсо, кекчилдик жакшылыктарды дал ошондой гүлгө айлантат. Абу Давуд, Адаб 44. Адамдардын ортосундагы мамилени бузуп, душмандыкты жараткан мындай сапаттардан жана мүнөздөрдөн арылуу үчүн кайыр садага таратып, ийги иштерге абдан маани берүү керек. Курандын буйругуна кулак төшөйлү. Кимде-ким өз напсин ач көздүктөн жана зыкымдыктан сактай алса, ошолор кутулгандардын дал өзү. Хашы сүрөсү 9 аят. Жетип адам алсыз жаратылган Алла Таала адамга салыштырмалуу башка жандыктарды туулгандан тарта аз убакыттын ичинде өз жанын өзү багып кете турган өзгөчөлүктө жараткан. Биз болсо бир топ жылдар бою ата-эненин жардамына, мээримине муктаж болуп алсыз жаратылганбыз. Алла силерди алгач алсыз жаратты. Бул алсыздыктан кийин силерге күч-кубат берди. Бул кубаттуулуктан кийин кайрадан алсыздыкты жана карылыкты берди. Рум сүрөсү 54 аят. Пенделик кылып, жалындаган жаштыктыктын мастыгына алданып, жаратканды унутуп жана күнөөнүн сазына батып кетпөө зарыл. Анткени жаркыраган өмүрдүн мындай жарык күнүнүн артынан алсыздык жана улгайы мезгили башталат. Угайган чакта канча аттин кылсаң да, жаштыкта колдон учурган алтын мүмкүнчүлүктөр эч убакта кайрылып келбейт. Канчалык бушайман болбо, жан дүйнөнүн кусалыгын жана түйшөлүүсүн тарката албайт. Адам физиологиялык түзүлүшү жагынан башка жандыктарга салыштырмалуу алсыз жаратылган. Ал эми психологиясы, физиологиясына караганда дагы да төмөн жана күчсүз. Төмөнкү аят ушул эки өңүттү мындайча сыпаттайт. Инсан алсыз жаратылган. Ниса сүрөсү 28 аят. Жараткан Алла Азирети Адам атага карата айтып, эрк, эс тутум жана чечкиндүүлүк жагынан жалпы адамзатты төмөнкүчө сыпаттайт. Чындыгында мурда адамга да өкүм жиберген элек, бирок ал аны унутту. Биз анын сабырдуулугун, этияттуулугун таба албадык. Таха сүрөсү 115 аят. Жогорудагы аяттарда адамзатынын алсыз жана күчсүз жаратылгандыгын Кудай Таала өзү тастыктап кетти. Андай болсо, манчыркап текеберленүүгө эч кандай негиз жок. Жараткан Алланын чексиз күч кудуретине багынуу, анын алдында дармансыз экендигин эс акылы менен сезүү нагыз инсанга жарашкан иш. Курани Каримде мындай деп буйрулат: жер жүзүндө бой көтөрүп жүрбөгүн. Анткени сен жерди жарада албайсың. Тоолор менен улуулугуңду жарыштыра да албайсың. Исра сүрөсү 37 аят. Пенденин алсыздыктан арылып, Раббисине багыт алышы адам табиятынан бир нерсеге байланат, жана ал нерсеге ийкемдүү келет. Же өз напсисинин азгырыгына жетеленет, же өз Раббисине кул болот. Бирок ошончолук алсыздыкка карабастан, напсисин тизгиндеп, тарбиялап аруулай ала турган болсо, эң көркөм жасалгадай салих кул болуп, анык таалайлуулардын катарына кошулат. Жогоруда айтылган алсыздыктан арылып, жараткандын чыныгы кулу болуу үчүн кайра эле напсинин бийик тосмосун ашуу зарыл. Напси тасаввуфтук жол менен тарбия көрүп, дененин зикир кылуучу чекиттери ойгонгондо гана тээ алмасакта, мен силердин Раббиңер эмесминби деген суроого пенде зат, ооба сен биздин Раббибизсиң деп берген убадасын орундаткан болот. Рух ушул убаданы берип жаткан кезде бүт нерсе ачык айкын эле. Периштелерди көрүп, Кудайдын кудуретине назар салар эле. Хадисте айтылганына караганда рух эненин курсагында ымыркайга Жабраил периште аркылуу 120 күндө берилген. Жарык дүйнөгө келип, пенденин бүткүл денесинде жашоосун улантып баштаган рух 5 сезүү органынын таасирине кирер замат жашоо майданында напси менен күрөшүп келет.
Тээ болу, ар тарабы жаркыраган нурдуу рух бул майданда чар тарабына коюлган тузактардан качып отуруп эси кетет. Анан да бул дүйнөнүн булаңгыр көөгөмүндө жолдон адашат. Инсан мына ошол учурда эс акылын жыйып, Кудай Таала тартуулаган руфий жөндөмдөрүнүн жардамы менен жараткан арзуулаган багыт боюнча өзүнүн 5 туюмун тарбиялай алганда гана напсинин булаңгыр туңгуюгунан жаркыраган бир башкача ааламга чыга алат. Анткени мындай учурда жүрөк тазарган, напси аруу, аңган болот. Натыйжада башта айтылган тузактар азаят, караңгылык жаркын аалам менен алмашат. Рухтун кыракылыгы жана сыпаалыгы артат. Жүрөк болсо, али ачыла элек сырдуу чындыктарды ачыкка чыгарар деңгээлге келип калат. Хижр сүрөсүнүн 29-аятында ага шекил берип, өз рухумдан үйлөгөн кезде деп айтылганы сыңары, адам руху буйрук ааламынан келген султандык рух болуп саналат. Ал өлүмдүү дене турпаттан тура калат. Азирети Мавляна султандык рух 5 туюмдун таасирине көз каранды болуп калбоосу үчүн жана анын бүткүл денеге ээлик кылуусу үчүн даанышмандыгы менен төмөнкүдөй багыт берет. Айрандын ичинен майды көрүү мүмкүн эмес. Денедеги рух да ошол сыяктуу көрүнбөс нерсе. Андагы майды алуу үчүн айранды абдан бышуу керек. Дал ушул сыяктуу султандык рух дене турпатты өз көзөмөлүнө алышы керек. Ан үчүн талыкпас күрөш, тасаввуф тарбиясынын тартибине чыдоо, сабыр кылуу башкы шарт. Напсини аруулабастан туруп акыреттин азаптарынан кутулуу мүмкүн эмес экендигин Алла Таала Куранда мындайча түшүндүрөт. Күн жана анын жарыгына ант, жана анын күндүн артынан ээрчиген айга ант, жарыгын жайылткан күндүзгө ант, күндүздү каптап, жаап калган түнгө ант, асман жана аны жаратканга ант, жер жана аны төшөөчүгө ант, напсиге жана аны жайгаштырганга ант. Напсиге бузулууну да, такыба болууну да илхам салды. Кимде-ким аны напсини тазаласа, ал ийгиликке жетишет. А кимде-ким аны адаштырса, зыян тартат. Шамс сүрөсү 1-10 аяттар. Ислам дини айлана чөйрөгө пайдалуу, эл менен жылуу мамиледе болгон, сыпа, акылдуу, аң сезимдүү адамды тарбиялоону максат кылат. Ага жетишүү үчүн Алла Таалага ылайыктуу кул болуу керек. Мындай абалга жетүү үчүн терең ой сүкүт жана талыкпас аракет зарыл. Кудай Таала толук ыймандуу пенделердин абалы тууралуу мындай дейт. Чыныгы, ыйман келтиргендер Алланын ысмы оозго алынары менен жүрөктөрү титиреп, Алланын аяттары окулган учурда ыймандары бекемделип, жалгыз Алла Таалага гана таянып, ишенген адамдар болушат. Анфал сүрөсү 2-аят. Алланын аты аталганда алардын момундардын жүрөктөрү титиреп турат. Өздөрүнө келген кыйынчылыктарга чыдап, намаздарын өз убагында аткарып, биз берген ырыскылардан тиешелүү жерлерге сарпташат, зекетин, кайыр садагасын беришет. Хаш сүрөсү 35-аят. Ичиңден Раббиңе жалбарып, коркуп, чын ыкластан эртели кеч эстегин. Эч убакта кайдыгер түркөйлөрдөн болбогун. Араф сүрөсү 205-аят. Раббиңдин ысмын зикир кылгын, дитиңди коюп жалгыз ага багыт алгын. Музаммил сүрөсү 8-аят. Ыймандуулар, Алланы эскергенде жүрөгүндө тынчтык орногондор. Демек, Алланы эскергенде жүрөктөр тынчтык табат. Рад сүрөсү 28-аят. Жүрөгүбүз, көөдөнүбүз Алла сүйүүсүнө бөлөнүп, толуп турса, ар бир ишибиз Алланын ыраазычылыгы менен коштолуп турат. Ошентип, инсан өзүнүн жаратылуу хикматын, сырын аңдап, ааламдын жана Курандын акыйкат экендигин түшүнө баштайт. Алла Таала кайдыгерлерди жана башка сүйүүлөргө жүрөгүн толтургандарды сүйбөйт. Куран аяты муну тастыктап турат. Алла кимдин дилин ислам үчүн ачкан болсо, анда ал эгеси тараптан нур үстүндө болбойт бекен. Жүрөктөрү Алланы эстөөдөн мерез болуп катып калгандарга азап болсун. Мына ошолор анык адашууда. Зумар сүрөсү 22-аят. Аятта Алланы эстебеген, белгиленген тартипте зикир кылбаган инсан ахсани таквим деген эң мыкты адамдык сапатка ээ боло албастыгы баса белгиленет. Сен өзүнүн кумарданууларын Кудай кылып алганды көрдүңбү? Сен аларга көзөмөлчү боло аласыңбы? Фуркан сүрөсү 43-аят. Напси, дүйнөдөгү лаззат атпайды ылгабай, тата бергедей ач көз келет. Ошентсе да напсини тарбиялоо жолу менен бул нерселерден кутулуп, дүйнөгө болгон сүйүүнү жүрөктөн сыртта кармоого болот. Муну ишке ашыруу үчүн динибиз тыйган иштерден сактанып, ибадатка бекем болуп, Алланы зикир кылуу менен бирге, олуялардын, салих момундардын баяндарына, сухбаттарына катышып туруу зарыл. Жүрөк бул ыймандуулуктун да, зикирдин да борбору.
Tilden жүрөктү көздөй зикир ага баштаганда гана чыныгы кулчулук милдет аткарыла баштайт. Напсинин тосмосун ашып өтүүгө белсенип киришкен болот. Зикир чалуунун натыйжасында жүрөк ырахат алып, руху магдырап калат. Зикир чалган адамдын жүрүм-турумунда жакшы жака өзгөрүүлөр даана байкалат. Жүрөктөн жараткан Алладан башка бардык нерселер сүрүлүп чыккан кезде, киши руху жалгыз Раббиси менен калат. Момун мусулман ошондо ихсан даражасына жетет. Тагыраак айтканда, Кудай Тааланы көрүп тургандай берилүү жана корку менен ибадат кылып, анын эрежелерине кылт этпей моюн сунуп жашап калат. Адам ата менен обо энебиздин жер бетине түшүрүлүшү шайтандын тузагына чалынган адам ата менен обо энебиз Кудай Тааланын буйругунун негизинде бейиштен чыгарылып жерге түшүрүлөт. Адам алейхиссалам периштелер тарабынан Индиянын түштүк тарабындагы Цейлон аралына, ал эми обо энебиз болсо Кызыл деңиздин жээгиндеги азыркы Житта шаары турган аймакка түшүрүлөт. Ошентип экөө тең аябай бушайман болуп, тооба кылып, истигфар тилей беришет. Бирок аларга кечирим насип болбойт. Аягында Мухаммед Мустафанын саллаллаху алейхи вассалам руханиятына жаманып, анын жүзү урматы үчүн кечирим сураганда гана Алла Таала чексиз айкөлдүгүнө алып аларды кечирет. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам хадистеринин биринде ушул окуяны мындайча баяндаган. Адам алейхиссалам бейиштен чыгышына себепчи болгон залланы 28 түшүнөр замат. Жо, жараткан Алла Таалам, суранамын, мени Мухаммеддин урматына мени кечир, деди. Алла Таала, адам, али жарала элек 29 Мухаммедди сен кайдан билесиң, деп суроо салды. О, Раббим, сен мени жаратып, мага рухуңдан берип болгон соң, башымды өйдө көтөрдүм. Арш устундарынын жогору тарабында «Ла илаха иллаллах, Мухаммадыр Расулуллах» деген жазууну көрдүм. Өзүңдүн ыйык ысмыңа жаратылгандардын арасынан эң сүйкүмдүүсүн кошуп жазганыңды ошол жерден түшүндүм, деди. Анан Кудай Таала, туура айттың адам. Ал жаратылган жаам макулуктардын арасынан мен үчүн эң сүйкүмдүүсү. Анын урматын айтып дуба кылганың үчүн сени кечирдим. Эгер Мухаммед болбогондо сени жаратпас элем, деди. Мына ушул окуяны эстее койгон Адам алейхиссалам Азирети Мухаммед пайгамбардын Алланын даргөйүндө кадырлуу экенин аңдап, анын урматы үчүн жараткандан кечирим тилейт. Анын жан дилден жалбарып суранган дубасы кабыл болот. Мекке багытына жол көрсөтүү үчүн Алла Таала ага бир периштени милдеттендирет. Ушул дубанын берекеси менен Житта чөлкөмүндө жашап жүргөн обо эне да башка периштенин жетегинде Адам атага карай жол тартат. Күнгө карап эле, күн ушу жакын жерге бата тургандай эңкейип, дигер убагы кирип калган. Жер жүзүндөгү эң алгачкы жаратылган эки инсан Арафат тоосунда жолушуп, табышуу бактысын тартуу кылган мээримдүү жаратканга кайрадан тооба кылышып, ыйлап кечирим тилешет. Райыма, мээрими жана айкөлдүгү чексиз Алла Таала кулдарынын дубаларын кабыл кылат. Алардын дубалардын берекеси менен адам урпактарынан кимде-ким ошол күнү, ошол сааттарда Арафатка келип дуба кылып, кечирим сурай тураган болсо, тилектери шексиз орундатылат деп бүт пенде затка кыяматка чейин абдан улуу мүмкүнчүлүктү тартуу кылган. Арапа күнү ажылардын Арафатка чыгып истигфар кылышынын жандырмагы ушул жерде жатат. Арафат тоосунда жолугушкан Адам ата менен обо эне жараткандын буйругу менен азыркы Мекке шаары турган жерди мекендеп калышат. Мекке шаарынын Умул-Кура, отурукташкан аймактардын энеси, алгачкысы деп аталып калышы тегин жерден эмес. Адан мезгил өткөн сайын бул аймакта адамдар көбөйө баштайт. Алла Тааланын кереметинин кеңдигинен обо энебиз бир төрөгөндө 3 5 жана андан да көптү төрөчү экен. Бир курсакта 4 5 болуп төрөлгөн балдар бири-бири менен үйлөнүшпөйт эле. Өздөрүнүн мурунку же кийинки төрөлгөн балдар менен баш кошууга уруксат бериле турган. Ошентип, жер жүзүндө адам баласынын саны тездик менен өсө берет. Жер бетиндеги алгачкы кылмыш бул окуя Адам атанын Кабыл жана Абыл деген уулдарынын ортосунда болот. Кабыл өзү менен эгиз болуп төрөлгөн карындашына үйлөнгүсү келет. Мындай жосун шариатка кайчы келерин эскертип, өзүнүн мурда же кийин төрөлгөн эже карындаштарынын бирөөсүнө үйлөнүшү туура болорун айтып, Абыл анын оюна каршы чыгат. Кабыл өжөрлүккө салып бир тууганынын акыйкат пикирин четке кагат. Абыл акылдуу жан болгондуктан иштин шариатка ылайыктуу болуп бүтүшүн көксөп, кимдин пикири туура экендигин аныктоо үчүн Кудай жолуна бирден курмандык чалуу сунушун айтат. Ошол доорлордо ким эмнени кесип тутунса, ошол кесибине жараша колундагы нерседен курмандыкка атаар эле.
Атайын курмандыкка деп аталган нерселер бир тоонун башына жеткириле турган. Арадан бир канча убакыт өткөн соң кабар алышчу. Курмандык үчүн деп ташталган нерсе эгер көктөн түшкөн жалын менен күйүп жок болуп кеткен болсо, Алла аны кабыл кылды деп табылаар эле. Абыл мал чарбасы менен алектенгендиктен, анын коро-коро койлору бар эле. Курмандык үчүн койлорунун арасынан эң семиз жана чоң кочкорду тандайт. Кабыл болсо, дыйканчылык менен шугулдангандыктан, жакшы жетилбей курушуп калган таңгак боодайды алат. Экөө курмандыктарын тоонун башына таштап кайтышат. Арадан бир топ мезгил өткөн соң, эки бир тууган курмандыктардан кабар алуу үчүн тоого барышат. Абылдын курмандыгы кабыл кылынып, кабылдын таңгак буудай өзгөрүүсүз ордунда турган болот. Ниетинин жаңылыш экендигине жана курмандыгынын кабыл кылынбагандыгына ызаланган кабыл өч алууну көздөп абылды өлтүрүп салат. Алла Таала окуяны аятта мындайча баяндаган: адамдын эки уулунун курмандыктары тууралуу чындыктуу баянды айтып бер. Алардын биринин курмандыгы Алла тарабынан кабыл кылынды да, экинчисиники кабыл кылынган жок. Ошондо ал: сөзсүз, мен сени өлтүрөм, деди. Ал Абыл: чындыгында Алла такыбалардан гана кабыл кылат, деди. Эгер сен мени өлтүрүү үчүн кол көтөрсөң да, мен сени өлтүрүүгө кол көтөрбөймүн. Мен ааламдардын эгеси Алладан коркомун. Мен менин жана өзүңдүн күнөөңдү мойнуңа жүктөлүшүн, сенин тозок элинен болушуңду каалаймын. Заалымдардын жазасы ошол, деди. Анын апсиси агасын өлтүрүүгө азгырды да, аны өлтүрдү. Өзү зыянга учуроочулардан болду. Ошондо Алла ага бир тууганынын өлүгүн жашырууну көрсөтүү үчүн жиберген карга жерди каза баштаганда: аттиң мага эмне болду? Тууганынын денесин көмгөн каргачалык болбодум, деп өкүнүүчүлөрдөн болуп калды. Майда сүрөсү 27-31 аяттар. Абыл менен Кабылдын окуясындагы ибарат. Бул окуяда вахийдин нуруна бөлөнгөн акыл напсинин жетегинде калган акылга салыштырылат. Натыйжада эки башка даражадагы акылдын ортосундагы күрөштүн аягы кандай болуп бүтөрү айдан ачык көрүнүп турат. Акыл вахий менен гана белгилүү бир маани маңызга ээ боло алат. Вахийдин кызматында жүргөн жана аны өзүнө жол көрсөтүүчү катары кабылдаган акыл миң түркүн дүйнөнүн хикматтарын, сырларын түшүнөт. Вахий нурунан куру калган акыл адамды напсинин нары коркунучтуу, нары лаззаттуу азгырыктарынан кутултуп кете албай. Акыл ар түрдүү максатта колдонулган кескин, курч бычакка окшош. Кимдир бирөө аны менен нан туураса, кимдир бирөө аны жаман жолдорго колдонушу мүмкүн. Арине, Кабылдын акылы вахийге баш ийбегендиктен, аны түз жолдон чыгарып, тозоку болушунун эң негизги себеп кери болду. Такыбалыктан жана ыкластуулуктан алда канча алыстап кеткен адамдардын акылы чөйрөгө да, өзүнө да заалымдыкты ашкере ашырып алууга көмөкчү болот. Акырында Кабылдын жоругу сыңары өз бир тууганынын канына забын болууга чейин жеткирет. Акыл деген улук нематты вахий багыттаган тарапка буруп, Кабылга насаат айткан Абыл ыкластуу, ыймандуу зат болгондуктан, жараткандан корккону айдан ачык көрүнүп турат. Кызганыч жана кек сактоо деген кооптуу дартка кабылгандар өздөрүндөгү сан жеткис нематтарды байкабастан, дайыма башкалардын колундагы нерселерге көз артышат. Напсинин эң кооптуу сыпаттарынан болгон кызганыч жана кек сактоо кимдин акыл дүйнөсүнө бийлик жүргөзө баштаган болсо, ага ар түрдүү жамандыктарды жасаттырары шексиз. Андайлар жада калса, өз бир тууганын да өлтүрүүдөн кайра тартышпайт. Алланын тагдырына да ыраазы болушпайт. Натыйжада шерменде болуп, кине үстүнө кине коюлуп, абийир азабын тартып, бушаймандыктын өкүнүчүнө буулуккан бойдон бу дүйнөдөн өтүп кете беришет. Тилекке каршы, иш муну менен эле бүтүп калбастан, акыретте дагы оор азапка дуушар болушат. Мындай дарттан кайра эле напсини тарбиялап жана аруулап, нафсул аммарадан, буйрукчул, өкүмзор напсиден арылып, нафсул мутмайыннага топуктуу жана ток пейилдикке жетүүгө болот. Айрыкча напсиге күнкордук дартынан айыгам дегендер Алла Таа эмнени берген болсо, ошого канаат кылып, ыраазы болуу менен разия 30 даражасын багынта алышат. Кабыл менен Абылдын адамгерчилигинде периште менен шайтандын ортосундагы карама каршылыктын элесин берген терстик бар. Маселен, Кабыл шайтандай болуп, өз кемчилигин каршыдагы кишиден издеген болсо, Абыл периште сыңары напси азгырыгына алданбай, кадыр баркым кетет деп кетенчиктебестен, Алла Тааладан коркуп жашаган. Башкача айтканда, бирөөсү шайтандай болуп күнөөгө жабышса, экинчиси Аллага карай бет алган.
Адамзат тарыхындагы алгачкы адам өлтүрүү жана бул окуянын акыбети тууралуу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисин айткан: мыкаачылык менен өлтүрүлгөн ар пенденин канынан күнөөсүнө сөзсүз түрдө адамдын тун уулуна шыбага бөлүнөт. Анткени ал адам өлтүрүү чыйырына алгачкылардан болуп жол баштаган. Бухари, Анбия 1. Чыйырдан сөз козголуп калгандыктан, ушул алгачкы чыйырдын ыры жана чыры тууралуу Алланын элчисинин дагы бир хадисин маалымдай кетсек, жакшылыкка жол баштап, чыйыр ачкан адамга көптөгөн сооптор жазылат. Андан кийин ошол чыйыр аркылуу жакшылыкка бет алгандардын сообунан чыйырдын алгачкы ээсине да бөлүнөт. Бирок алардын сообунан эч нерсе кемибейт. Кимде-ким жаман жолго чыйыр ачса, ал күнөөгө батат. Андан кийин ошол чыйыр менен баскан адамдардын күнөөсүнөн жол баштаган адамга да шыбага бөлүнөт. Бирок алардын күнөөсүнөн эч нерсе кемибейт. Муслим, Закат 69, Насай, Закат 64. Бул куттуу хадис бизге кимде-ким ак иш баштаса, ага өзүнөн кийин ошол жолдо сапар алган кербендердин жасаган жакшылыктарынан да үлүш бөлүнөрүн. Кимде-ким жамандыкка жол ачкан болсо, ага өзүнөн кийин жасалган ошол өңдүү күнөөлөрдүн үлүшү сөзсүз түрдө жүктөлөрүн тастыктайт. Адамдын алейхиссалам икаясынан үйрөнө турган ибарат: биринчи инсанды такай жаман жолго баштаган жана анын эң биринчи душманы болгон шайтандын айла амалдарынан этият болуу зарыл. 2. Пендезатты түбөлүктүү зыянга түрткөн текеберлик, кекчилдик, ачкөздүк жана шашмалык сыяктуу жаман мүнөздөрдөн арылуу үчүн напсини тазалоого жана тизгиндөөгө олуттуу көңүл буруу кажет. 3. Кокус байкабастан ката иш жасап алган болсок, адам ата сыяктуу дароо туура жолго кайтып истигфар 31 этүү керек. 4. Атайын орой ката кетирбеген күндө деле жараткандын нематтарына жарашыктуу шүгүрчүлүк айта албагандыгыбыз үчүн булалсыздыгыбызды толук моюнга алып, дайыма Алла Тааладан кечирим сурап истигфар кыла жүргөнүбүз оң. 5. Адам ата менен обо энебиздин тыюу салынган жемишти жеген окуясынан мындай бүтүм чыгарууга болот: күнөө жасоонун таасиринен улам жүрөктөгү алсыраган руфий күч тооба кылгандан кийин аларга кайрадан берилген. Адам урпагы катары күн сайын жасаган күнөөлөрүбүздү ойлоп, ыйлап, тооба кылып Аллага кайрылышыбыз керек. 6. Дуба кылганда дайыма Азирети адамдын жолун улап, Мухаммед пайгамбарыбызга салам жана салават айтып, аны ар кандай жагдайларда тилден түшүрбөй, дилге жаткыла жүрүшүбүз керек. 7. Султандык рухту напсиден өйдө тутуп, Ахсани таквим адамгерчиликтин эң жогорку даражасы деген улуу сырды багынтууга аракет кылсак утук биздики. 8. Ал дуанын акыркы элчисинин саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтылгандай, жалаң гана жакшы иштерге жол баштап, жаман ишти тыйып жүрсөк, момундук парзыбызды аткарган болобуз. Анткени абыл жакшылыкка, кабыл болсо жамандыкка үлгү болушкан. Натыйжада адам ата, алгачкы жаратылган инсан жана алгачкы пайгамбар, бейишти да, дүниөлүк жашоону да жашаган киши, алгач ката кетирип, алгач тооба кылган пенде. Ага дубай салам болсун. Тооба жана истигфар бу дүйнө сынак өтчү жай болгондуктан, адамзат жакшылыкка да, жамандыкка да бирдей жөндөмдүү. Бул жөндөмдөрү эмнеге азгырылып, кайсы багытка көбүрөөк ыктаса, пендезаттын дээри, адамдыгы да ошого жараша калыптанат. Маселен, бир чыны суусундук сунган жанга рахмат айтуу адамдык карыз экени талашсыз. Бул болсо адамгерчилик жана абийирдик маселе катарында кабылданат. Алланын бизге багыштаган эсеп жеткис нематтарына карата пенделик милдеттерибизди сезүү, Алла талап кылгандай шүгүр кылуу зарыл. Адамдын табиятындагы караңгылык, кумарлануу, куштарлануу, текеберлик, ачкөздүк, зыкымдык, душмандык, ысырапкерлик жана кызуу кандуулук сыяктуу терс сапаттарга, кыскасы, напси кумарына баш оту менен арбалып, жараткан ыроологон нематтардын кадыр баркын эле салбай деле өрүп кетүү, ыроолонгон улуулукка көлөкө түшүрө турган чоң алдануу экени айдан ачык. Пенде колундагы алтындын, башкача айтканда, Алланын нематтарынын баркын билбесе, күнөөгө оңой батат. Напсиге жана шайтанга алдануу улам убакыт өткөн сайын пенделердин инсандык касиетин жана ар намысын төмөндөтүп, күнөөнүн коюу караңгылыгына кириптер кылып, киши рухун таштай катытып салат. Адам напсинин азгырыгына алданып, ыймандын ысык табын житирип, көөдөндөгү руханиятты жоготуп алган кезде күнөөлөргө ыктай баштайт. Аетке ахлактын берер түрткүсү азайганда терең ой чабыт жана руханий сергектик кайдыгерликке оошот. Чыныгы диндар, чыныгы ахлактуу инсан болом деген тилек таш каап,
Aruu tiлекти уйгу туйгу ой элестер, алдамчы сезимдер тооруп келет. Оор күнөөлөр уккулуктуу музыка сымал киши напсине жага берип, кадыр эсе иш катары не кесепети, не оорлугу сезилбестен тама көл болгону сыңары улангандан улана берет. Анығында адамзада ыңаалап эне курсагынан жерге түшкөндө жылтыраган айнек сымал таксыз, күнөөсүз төрөлөт. Мына ушул табигый аруулукту сактап калуу үчүн Алла Таала жалпы адам баласына дин исламды тартуу эткен. Бул тартуу сыртынан жашоо мыйзамы көрүнгөнү менен түпкүлүгүндө жараткандын ырайымдуулугу, мээримдүүлүгү аркылуу ыроолонгон. Адамзат андыктан исламды бек тутунуу менен гана табигый аруулугун сактай алат. Дин жолунан тайбай, диндин руханиятынан насибин алып кайдыгерликтин көшөгөлөрүн жарып өтө алган деңгээлди багынткан кезде кокус күнөө жасап алган болсо, анын оорлугун абийири сезет. Абийир ачыкканат. Жан дүйнөдө катылып келген изги туюмдар арданат, ызаланат, анан сергек тартат. Анан суктанаарлык өзгөрүү жүз берет. Жүрөгү жалынсыз күйүп, абийири сыздайт, салаалап аккан көз жаш төгүп, бүт дилин Аллага сунат. Мына ушул бушаймандык, мына ушул жалынсыз күйүү тооба болуп саналат. Буга удаалаш бушаймандыкка, буулуккан жүрөктөн кечирим тилөө үчүн ашып ташкан мунажатты истигфар дейбиз. Пенде өз күнөөсүн сезе алса, өз кайдыгерлигин кечирбей, айыпкер экендигин баамдай алса, бул жакшы жашана. Кудай Тааладан кечирим суроо ар бир кишинин абийирдик карызы. Жосунсуз жоруктарынын күнөө экенин сезбөө же кемчиликти кенебестикке алуу жана жаман жолдон кайтпоо акмакчылыктын, жүрөктүн булгангандыгынын жана тозокко бет алуунун айкын белгиси. Бир хадисте жасаган күнөөлөргө бушайман болуу тооба болот. Күнөөлөрү үчүн тооба кылган пенде кудум күнөө кылбагандай тазарат деп айтылат. Ибн Мажа, Зухд 30. Тообанын кабыл болушу үчүн ооз учунан гана астагфируллах деп айтып коюу жетиштүү эмес. Чын жүрөктөн бушайман болуусу, ошол күнөөлөрдү кайра кайталабоого сөз берүүсү шарт. Мавляна Жалалиддин Руми тообаны мындайча түшүндүрөт. Өкүнүчтүн өртүнө куурулган көңүл менен, армандуу жаш, католгон көздөр менен тооба кыл. Анткени гүлдөр да күнөстүү жана нымдуу жерлерде ачылып гүлдөйт. Тооба жана истигфар жеке адамдын жана коомдун саламатчылыгына кепил болот. Тообанын бекемдигине жана туруктуулугуна жараша момун пенде башка келе турган балейлерден арылат. Тооба менен истигфар Аллага жакындоого эң таасирлүү себеп. Анткени анда терең бушаймандык, ак дилден берилгендик, руфий сыгылуу бар. Жаратканга багыттанууда жана жүрөктүн эң бийик даражаны багынтышында олуттуу оруну бар истигфар. Руфий булганыштан аруулануунун жападан жалгыз жолу. Кынтыксыз кабылданган тооба пенде менен жараткандын ортосундагы тосмолорду жарып өтүп, тообакерди Алланын сүйүүсүнө жеткирет. Муну бизге Куран сүйүнчүлөгөнүн кайда жашырабыз? Алла шек күмөнсүз талыкпай тооба кылып, өтө аруулангандарды сүйөт. Бакара сүрөсү 222 аят. Момун пенде коркуу жана үмүт менен жашашы керек. Тактап айтканда, момун пенденин дилинде бир адам тозокко барат деп айтылчу болсо, ошол киши мен болуп жүрбөйүн деген коркуу, ушуну менен эле катар бейишке бир киши барат деп айтылса, ошол мен болушум керек деген үмүт менен жашашы керек. Пайгамбарлар деле эрксиздиктен анча-мынча катачылык залда кетиришкен. Ошонун өкүнүчү аттиңи менен тооба кылып, өмүрү өткөнчө истигфар айтып жашашкан. Ошентип, ал улуу заттарга да пенделик алсыздык тарттырылбай коюлган эмес. Анткени чыныгы бийиктик, чыныгы тазалык жалгыз гана Аллага таандык. Жалгыз гана Алла мындай алсыздыктан сыртта жана аруу, тооба кербенинин көч башында Адам алейхиссалам турат. Адам ата менен обо энебиздин бирге кылган тообалары абдан даңазалуу. Эй Рабби, өзүбүзгө өзүбүз зыян кылдык. Эгер бизди кечирбей, бизге ырайым кылбасаң накта зыянга учураган болобуз. Араф сүрөсү 23 аят. Бул дуба адам атанын кыяматка чейинки урпактарына истигфардын негизги нускасы болуп кала берет. Өз кулдарын тооба кылууга, кечирим тиленүүгө чакырган Алланын аяттарында эң сонун үлгү берилген. Ким тооба кылса жана ыйман келтирип изги иштерди жасаса, Алла дал ошолордун жамандык күнөөлөрүн жакшылык соопторго айландырып коет. Алла кечиримдүү жана мээримдүү. Фуркан сүрөсү 27 аят. Кимде ким тооба кылып, салих амалдарды аткарса, тообасы кабыл кылынган абалда Аллага кайтат. Фуркан сүрөсү 71 аят. Алла Таала силердин тообаңарды кабыл кылууну каалайт. Ал эми көксөөсүн тие албагандар болсо, бирок толо жолдон чыгышыңарды самайт. Ниса сүрөсү 27 аят.
Төмөнкү аятта тобаны кабылдоого Алла Таала чын ыкласты шарт койгон. Эй момундар, нукура тоба менен Аллага кайткыла. Ушул нерсени аткара алсаңар, балким Раббиңер силердин күнөөлөрүңөрдү кечирет. Тахрим сүрөсү 8-аят. Градио иштерден биротоло арылууга аракет кылган чакта деле Алла Тааланын нематтарына татыктуу шүгүрчүлүк келтирүү мүмкүн эмес. Демек, тоба деген улуу милдеттен эч бир жан качып кутула албайт. Ушул жагдайдагы алсыздык бүтүндөй адамзат үчүн турган иш. Эгерде Алланын нематтарына татыктуу шүгүрчүлүктү билдире алсак, анда бул ийгиликтин өзү табылгыс өзгөчө немат болгондуктан дагы бөтөнчө шүгүрчүлүктү талап кылат. Ошентип, жараткандын бизге берген нематтарына шүгүрчүлүк кылуу карзы пендезаттын мойнунда кыяматка чейин улана берет. Чынында эле биз пендезат Алла Тааланын нематтарына канчалык көп ыраазылык билдирбейли, канчалык көп шүгүрчүлүк келтирбейли, актай албайбыз. Ал ошончолук сансыз нерсе. Аятта ал силер каалаган нерсенин баарын берди. Эгер Алланын нематтарын санай турган болсоңор, санап бүтүрө албайсыңар. Адам чынында эле абдан заалым жана кесир. Ибрахим сүрөсү 34-аят. Айша энебиздин Алла ага ыраазы болсун, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кайрылат. О Алланын элчиси, сенин өтүмүштөгү жана келечектеги бардык күнөөлөрүңдү Алла Таала кечирип жиберген. Өзүңдү анчалык деле кыйнай бербесеңчи. Алланын сүйүктүү элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Эй Айша, Раббиме шүгүрчүлүк келтирген пенде болуудан качайынбы? Деп жооп берет. Бухари. Тахаджуд 6, Муслим, Мунафикун 81. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүк учурда кокустук жаңылыштыгы үчүн эмес, жаратканга дагы да жакындоо, дагы да көбүрөөк шүгүрчүлүк келтирүү, анын ыраазылыгына ээ болуу үчүн тоба жана истигфарды дил менен да зикир кылар эле. Мындан тышкары пайгамбарыбыздын жашоосунун ар бир күнү руханий өңүттөн өткөн күнгө салыштырмалуу өнүгүү жолунда болгон. Рухи бийиктиктерге чыккан сайын өткөн күндөрүндөгү төмөн абалы үчүн истигфар тилеген. Түн жарымынан таңга оогон мезгил тобанын жалынына жанып, жаратканга алакан жайып, кечирим суроого эң ылайыктуу учур. Таң шоокуму кылая баштаганда каран түн кандай жок болгон болсо, таң шоокумунда айтылган истигфарлар ошол сыяктуу инсанды күнөөлөрдүн туңгоюгунан сууруп чыгып, агарган таң сыңары кечиримдин нурдуу шоокумуна жолуктурчу ырайым ыңгайы. Алла Таала кечирими жана ырайымдуулугу менен баарыбызга сергектик жана бакыт таалай насип этсин. Амин.